Аслан устаз, менин сизге суранычым бар. Бизде бул жакта кичине караңгы боюнча калып кеттик окшойт. Асебин улуумун анткен жолукту биздикилер уважение, неуважение көрүшөт. Так. Келин бул жакта до сих пор ноль, жеке менчик кызматындай көрүшөт. Балдарын акчаларын кызганышат. Келин только үйдө отуруш керек. Сизден сурайм, биздин улууларын насаат айтып коюңузчу. Мен айтып коюңузчу дейт. Бул биринчиси экен. Эми уважение, неуважение ошондой дейм, эмне кылам эми? Эми субханалла баягындай айтканда улуумун болду болду. Азыркылар кыйнабай эле койгулачы болду. Болду. Ладно, буя бүт. Мен айттым келин жөнүндө жана, ошо жетиштүү болобу? Просто деген айтайын дегеним, келиндер силерден уважение, неуважение кылып койсоңор. Сураныч. Эми муну шариятыбызды мына менден айта беришет да, мен өзү карап алтай исламистин бүткөм. Молдо Халилдин колунда окугам мен. Аны өмүр бою даватта жүрөм. 4 ай 40 күн мастырат. Акылым жеткен субхан ушу менен келатам. Азыркы мезгилде мен Азирет муфтинин биринчи кеңешчисимин. Ошол менен Ислам академиясында ардактуу профессормун мен. Көп титулдар толтура. Анан кээ бирде ойлоп мындай көп жерде кыдырам, бардык эле жерде ушул нерсени мага айтып беришет да. Анан ошол илим жагына келгенде мен мындай силерге кыргызча эле түшүндүрөйүн деп илгертеден жол таап алгам. Жөнөкөй эле даватчыдай эле кыргызча эле. Кааласаңар мен азыр арабча айтып, которуп бар десе айтып кете берем. Ал уже илимий тема башка нерсе. Бирок баарыңар уйкуңар келип жартыңар кетип калсаңар азыр. Айтайын деген нерсе мына ошол биздин улуу кудуреттүү Кураныбызда Аллах пайгамбарыбыз сүннөтүндө мисалга алсай ата эненин орду аябай бийик болуп эсептелет да. Бирок бир да жерде кайната кайнене деп жазылбаптыр да. Мына дамыл айтып коет. 7 жыл окудуңуз, кайната кайнене окудуңуз беле? Жок. Эмне себептен анткени пайгамбарыбыздын кайната кайненеси бар экен, бирок Айша энебиздики, Хадиша энебиздики болгон бар жана 9 аялдын кайната кайненеси жок, пайгамбар жетим болгон экен. Ошонун себебинен биздин заман, биз жашап аткан элдерде бул нерсе адатта көп болгон себептен ана деп бул жерде бир чоң хикмат бар дагы. Бул кадимки эле ата эне бар го, мисалы сени мен ата энем өзүбүздөн личный бизди тууган. Мына ошол ата энеге кандай мамиле кылсаң, мына келин ошол жерге үйүңө, күйөөңдүн үйүнө келгенде ошол кайнатаң менен кайненең сенин энең, анын атаң экен. Кандай эле сенин атаң менен энең бейиштин дарбазасы болсо, бейиш таман астында болсо, ошондой эле сенин да кайненеңдин, кайнатаңдын алдында ошо бейиштин дарбазасы экен атаң, кайнатаң, эне кайненең болсоң бейиштин бир некен мындай бейиш анын таман астында экен. Үйүңөн кеткенден кийин автоматически сен өзүңдүн үйүңдөгү энеңе сый болосуң. Эмне болот экенсиң? Сый болосуң дагы. Анан өзүңдүн алдыгы сен неуважение кылып аткан кайненең уже энең болуп эсептелет. Ага сен өзүң энеге кандай кылып апа ооруп атасың, айланайын келчи, бутуңду шукалап берейин, айлан апа оорубачы, өлбөчү, өмүр бою жашачы, түбөлүктүү жашачы, сен өлүп кетсең мен эмне болом дегендей болуш керек экен да. Ушуну айтат да шарият. Анан илгерки улуумун ушундай кылып, анан кийин баягы улуумун өзүнүн баягы келининечи мындай кандай десем, сүйлөп аткан сөзү, кылып аткан иши, урушуп аткан нерсеси мынакей өзүнүн кызын кандай урушуп атса, ошондой урушуп аткандай сезилет деп ойлойм мен. Ошол өзүнүн кызын урушуп атат да. Өзүнүн мына келин өзүнүн кызын урушуп атат, ошол сен кызысың аны. Кайненелерге ушундай сезилет деп ойлойм мен. Анан эми туура мисалы мен өзүмдүн эмелерим айтып берейинчи, мен ладно айтпай эле койчу, айтып берейин дагы эле. Мен атам менен энемдин колунда баламын мен. Менин өзүм нәфсим жок негизинде.
Nafs emne eкен билесиң? Emne? Каало. Мен ушага келиш үчүн апаман бензинге акча сурап келдим. Мисалы мен бияка келиш үчүн эч качан мисалы дамылана акча бер, мен келдим. Уюштуруучуларга гана акча бергиле деп айтпайм мен. Мен өзүм акча менен келем. Алла Куранда ушундай айтат. Пайгамбарларыбыз биз силерге кылган даватыбыз үчүн бир нерсе сурабайбыз. Биздин жакшылыктар, ажырыбыз Алланын алдында. Ошо себептен мен келдим де жактан буяка келгенче мен 10.000 сомго бензин куюп кайра кетем. Жотасы мен апаман ошо бензин акчасын сурап алдым. Мен көп акча тапкан кишимин. Бирок бүт баарын апама берем ушул мезгилге чейин. Апам 68-де. Атам 78-де. Анан бир жака бара алганда мисалы тең туштарын той-пойго бир нерсе барсам 3 күн мурун суранып баштайм. Келини деле ошондой. Кунчпайлады. Ал акча көргөн эмес өмүрү. Бирок субханалла жашап келатабыз өлбөй эле. Наоборот жыргал. Көп алымдарды чакырам үйгө. Анан субхан сурай беришет. Эмне китептерди көрсөтөбүз, илим эме алабыз. Анан баары анан баягы элчерээк атам менен апам келип тура калсам, тура калып туруп, башым көтөрбөй ылдый болуп туруп калсам, анан кетип барат дамыл айтат. Бир чоң дамыла бар бизде Кыргызстанга өтө белгилүү. Эрмек дамыла дейт. Мен сиздин секрет успехиңызды билдим дейт. Сиз ушул ойдон боло бериңиз иншалла. Ата-энеңиз тирүү турса, сиз дагы зулуңуз көтөрүлө берет деди. Анткени себеп эмне ушул нерсе кимдин ата-энеси бар болуп турса, ошо кайната кайнең бар болуп турса, машалла, ошону эле эмесин кыла бергиле. Мен өзүмдүн акыйдам мындай, ата-энем туурасында. Мени алар төрөсө, кыйналып бакса, атам доздош деди, мык какты. Ушул мисалы 70-ге чыкканга чейин бирөөнүн мыгын кап, үйдө отур десем да болбой, бирөөнү шабашка кылып 10.000 сом, 10.000 20.000 алып келер. Ошонун атамдын тапкан акчасы мага эмнедир, таттуу көрүлөт. Кадим ошону бар апама продап келсе, ошону бөлүп коюп жейбиз керек болсочу. Билбейм мен өзүм үлгү катары көрбөймүн, бирок жашоодо мен ушундай адаммын. Мен баарын ошо чакырам. Таарынып калган жоксуңарбы? Бирок улуумун айланайындар. Ушуну түшүндүрүп койгулачы, ай сен менин кызымсың ай. Сен мен уйбаймсың. Ал кайната кайнене эркектерге да ошондой. Кайната кайнене бул эркектерге да ошондой. Түшүндүрбү? Ошол кандай эле сен келинчегиң кайната кайненесин сыйлап аткандай, эркектер силер да ошондой кайната кайнеңерди сыйлашкыңар керек. Барып тургула бир жылда бир жолу, жакшынакай бир коозуңду салып алмашып, жайытыңар чоң экен, малыңар көп экен дегендей. Сонун жерде жайт келсе, бейиштин бербескен, намаз окубайт экенсиң, жер бейишти жана жайт экенсиң. Бүт нерсе бар. Эркектер субханалла бир шкалакты союп алып жүр. Салып алмашың, эчтеке болбойт. Анга кызмат кылып койсоң эле эркек болбой калдым, анан тиге бир яз бокуңузду оозунанчы ал келбей сүйлөгөндөр аябай көп. Сезер азыр бар акылдуу, дивандын эксперттер толтура. Бирок сенин жашооң, сенин көңүлүң анын көңүлү эмес, сенин көңүлүң ал. Ошон бири-биринин көңүлүн алып койсо, бул карган ата-энелергечи эчтеке кереги жок, кайната кайненегечи эчтеке кереги жок. Кичинекей эле көңүл керек. Мындай айткан бир чин чай деп коет го. Мына ошол эле нерсе керек. Алланын элчиси пайгамбарыбыз айтат, бир момундун көңүлү дейт, Каабаны сындырып салгандан да оор, эгерде бирөөнүн көңүлүн оорутуп отурган болсоң. Бир адамдын көңүлү Каабаны сындырып салгандан дагы чоң ушундай бир күнөө экен. Кааба кандай ыйык турабы? Алла шатрыл масжидил харам деп биздин башыбызды эмне важиха өз жүзүңөрдү шатрыл масжидил харамга бургула деп Алла айтып койгон Куранда. Бизге парыз болгон кыбланы. Биз ата-бабабыз керек болсо кыбланы карап түкүрбөйт, билесиңерби ушуну? Кыбланы бутун сунуп жатпайт, адеп кармайбыз. Күнөө болбосо да кой, ушу кыбланы карап зар ушатып албайын, кой кыбланы жатып калбайын, кой кыбланы тебип албайын, түкүрүп албайын деп турабы? Мына ушундай нерсе бар турганда биз эмнекен ушуну карашыбыз керек экен. Макулсыңарбы? Рахмат. Мен намазды тургуза албай жатам, кандай аракеттер, амалдар кылышым керек. Кайната кайненен жакшы мамиле кылышың керек. Сразу турат. Жаман мына адамдар бар да, кээ бирлер бар, жанагындай депрессияга түшө беришет. Анан мен сүрөдүм, эмне десе, анткенсе болбогон эле нерсеге депрессия боло бересиңер да. Болбогон эле нерсеге депрессия боло бересиңер. Кереги жок нерсе. Чын айтайынбы, субханалла, кереги жок нерсе, вообще кереги жок.
Мен жашоодо бир нерсени түшүндүм жозо кыргыздар туура айтат окшойт да көрө көсөм болосуң депчи. Бе ушунча эл кыдырып ушундай сабак кылып суроо менен элге жооп берип атат. Ал ушу бир нерсени түшүндүм да. Биздин 99% жок нерсеге эле просто стресс боло берет экенбиз. Жакшылап ойлонуп көрсөңчү, ал проблема эмес. Так. Көйнөк алсам, жалпайлап койсом. Так, күйөөмдү барып, так, машина бер десем, бер десем. Так, тигини эмне кылсам? Жөн эле да. Азыр боюмда бар, дуа кылып койгончу, рахмат дейт. Болду, анда иншалла ушу дуа кылабыз, балаңыз аман эсен төрөлсүн. Ассаламу алейкум, суроо дейт. Медресеге ата-энеси каршы болсо, балдарга кандай насааттарды айтасыз? Ата-энеңиз медресеге каршы болуп атса, мындай кылыңыздар, машалла. Биринчи апаңар, атаңар жакшынакай кызматын кылып, машалла, акырын айтып, ушундай бир окуюн, Кудайым буйрса. Мен өзү высшая школа милицияны окуган адаммын. БШны өткөнмүн. Мен мындай азыр болсо, меники бүт курсташтар генералдар азыр. МВДда. Анан кээ бирлер мындай өтпөйсүздөр, мен өзүм ушуну окуп турам, өзүм ушу динди тандап кеткем. Динди тандап өзүм окудум, Кудайга шүгүр, алхамдулилла, шүгүр айтам. Анан айтайын деген нерсем, мага да айтышкан, качан ушу медресени окуйм деп атканда, мага да мындай айтышкан. Кантип жаныңды багасың дешкен. Чын, баарын ой эле, медреседе окуп калса эле, ал кедей болуп эле, көчөдө калса эткенсиң. Каяктан келдиң Дамыла? Базар Коргондон келди. Баарыңарды башкарат байкалсаң. Баарыңар пул бересиңер буга. Бүт баарыңар. Мына көйнөгү меникинен кымбат, карачы. Айтайын деген нерсемчи, ал ушу кээ бир ата-энелерге мына эсиңерге келип алыңыздар. Аллаху хайрар разыкин дейт Алла Куранда. Аллах эң жакшы рызкы берүүчү. Чудасызбы? Эң жакшы рызкы берүүчү. Мен жон теримен билем муну. Ошон үчүн айланайм, эгер ата-энеңер ушундай бербей атса, машалла, анда кайсы жак окуйын деп сура. Анан ошол жерге оку, андан кийин деле убактың бар, Кудай берсе. Же ушунчалык акылдуу болсоң, анда ошол жерде окуп атып дагы медресеге бар, 1 сааттан күнүгө бара берсең, машалла, дияктан 5 жылда бүтөсүң, дияктан Дамылада болуп бүтөсүң иншалла. Бирок мен дагы бир демемде өзүмдөн мындай мечтам бар. Айтып берейинби? Качан мен араб мамлекетине барганда, ал жерде сүйлөшө келсең баары хафыз, аалым болот, бирок врач, инженер, мухаддисинде бар, инженерлер бар, көп бемелер бар да. Таксиси деле, иштеп аткан карасаң, көбүн сүйлөшүп калсаң, аалым карлар болот. Бирок медик, инженер, чоң иштер бар, чиновник болот. Анан мен каалайт биздин балдардын баардыгы тең ошол эле мисалда медик болсун, инженер болсун, бирок диндар болсун. Илим, билимди дагы болсун дедим. Азыр бизге ошо шарт түзүп берди мамлекет. Мына кийин болсо, ажоозго рахмат айтышыбыз керек билжандан. Закондун баардыгы тең мусулмандар тарапка бөлүнгөн. Мусулмандар тарапка коюлган азыр. Чын, анча-мынча сөздөргө ишенбей эле койгула. Мусулманчылыкка аябай жол ачык. 100% ачык азыр. Эч бир жерде эме жок. Мынакей, окуй бер, бар. Мына диний окуу жакка барсаң, окуп атсаң, ал жерде эмеген атайын профессиялар бар. Кааласаң нан бышыргыч бол, кааласаң кладчик бол, кааласаң аны да окутуп атат азыр. Бүт жакта окуу борборлору момча субханалла. Бизде жылына Кыргызстанда мисалса 10 миңден ашкан каарлар бар. Ушундай. Ата-энеге медресенин пайдаларын айтып койдум уже. Так. Тажап кетпедиңиздерби? Айтып коюп тургула. Биринчиден сизге Аллах разы болсун, экинчиден сизге суроом бар. Өзүм намаз окуйм, бирок жолдошум намаз окубайт. Кантип жолдошумду көндүрөм? Өзү мени оку дейт, бирок өзү окубайт. Рахмат сизге. Оку деп аткан болсо жакшы экен маша. Өзү кутулаттыр. Мындай сиздин мойнуна эркектик болаттыр. Шариятты туура аткараттыр. Машалла, сиз дуа кыла бериңиз, көп дуа кыла бериңиз. Жакшы кыла бериңиз, массаждап бериңиз, машалла. Жакшынакай бир күйдөн жакшы күтүп алыңыз. Намаз окуган адам өзгөрүш керек. Намаз окуган адам өзгөрүш керек. Намаз окудуңарбы? Калпычы бурун калпайсыңар да. Эми ни грамм калпайт багыла. Мурун намаз окуй электе субханалла анча-мынча мындай туура эмес иштерди кылып койсуңар да. Эми намаз окуп баштадыр, ошону токтоткула, кылбагыла.
Мисалы сен намаз окуганга чейин мындай ажаган катын болчусуң да. Тилиңди чиштеп алып кулактан чиштеп сазайын берип, башынан ламбада бийлеп ичсең, туурабы? Картошка кууруп кетчү башынан. Эми бүгүндөн баштап кой намаз окуйсуң, тилиңди тый айланайын, жакшынан күйөөң көрүп, сен мага периштелүү болуп калдың. Машалла. Мурун күйөөңдү көрсөң деп элечи, жеп ичтей болчусуң, эми намаз окуп калгандан кийин сүйөм деп эле жанан чыкпай кал. Мына эмне экен? Ушундай жакшы нерсе адам жакшыга жанаш, жаман адаш дегендей, качан сен намаз окуп оңолгонун көргөндөчү, адамдардын көпчүлүгү жогочот. Бизде көп адамдар мындай дейт да, мечитке барбайсыңбыз, ой тетигилер окшоп бармак белем дейт да. Анан мындай мен өзү жаман кишимин да, любопытный барамын да. Мисалы мечитке барганда ошол жамаатты мынтип карап отура берем, мындай карайм. Анан кийин тиги так намаз окуп оңолуптур, биягы мындай болуптур деп карап коесуң да. Анан мендей эле көп адамдар сиздердин мечитке барып атканыңар, жоолук салынып алганыңарды көрүп алышат дагы. Анан кийин сенин күнүгө сен окуган намазга эч ким таңсык эмес. Намазыңа эч ким кереги жок, намазың сенин. Бир тиын кереги жок. Сен өзүң менен сакалыңдын да кереги жок. Сен адеп аклагыңды карашат. Так, мурун кошунам мындай эле. Динге келгенден бери так, ассаламу алейкум учурашып калды. Дайыма эчтекеден калтырып бизди чакырып калды. Так, кошунам келгенде ассаламу алейкум учурашып, жакшы мамиле кылып калды. Биринчи бут кийимибизди оңдоп берип коет керек болсо, жардамды сурасак акчабыз барса берип атат, машалла. Ооруп калсак көрүп атат деп. Ушундай мындай сенин жакшыдан карап эле өзү эле мындай экен да, жакшы сөз баягы жыланды ийинден чыгарат дейт турабы? Жакшы сөз уулуу жыланды ийинден чыгарат дейт. Ошентип сен адеп аклагыңды карайт экен. Демек, машалла, биз дайыма ушул өзүбүздүн аклагыбызды карашыбыз керек. Ислам дини акылактын дини, жакшы мүнөздүн дини. Ислам дини бул оңолуунун дини, өсүштүн, бактылуулуктун дини. Эң биринчи качан биз медресеге барганда устаз авалды окутуп туруп, устаз авалдан ибадат исламия деген бир кичинекей китеп бар эле. Ошол китептен башталышында бар болчу. Дин ва шариат не демектир деп мындай баягы эскиче эме менен. Анан дин ва шариат Алланын хөкүмүдүр. Алланын өкүмү дейт димашат. Алла Таала пенделер эмне хөкүмдү бермиштир? Алла Таала пенделер кайсы хөкүмдү берсе, бул дүйнө ва ахиретте бакылуу болушунун берген хөкүмүдүр деп ушуну жаттап окуганбыз. Илгери окуп атканда мен биринчи баштаганда. Алла Таала бул дүйнө ахиретте бактылуу болгон хөкүм. Бул бактылуулук деген эмне десе, сен оңолушунда. Бир бар цивилизация бар, бир бар канализация бар. Цивилизация деген сөз бул адамдар бийик-бийик үйлөрдө жосу жакшы жайларда, жосу жакшы жолдо жүрүп калуу цивилизация эмес бул, субханалла. Ошол коомдун адеп аклагынын, коомдук жандыктардын бири болгон мамилеси, мына ошону биз субханалла цивилизация дейбиз. Ал эми качан адамдар бири-бири менен болгон мамилесинде, жанагындай бир сөгүнгөндөр көбөйсө, наша чеккендер көбөйсө, арак ичкендер көбөйсө, сойкуканалар көбөйсө, бири-бирине зулумдук кылган көбөйгөн болсо, бир бурчтанды бирөөнү тонуп аткан болсо, мамлекетти жеп аткан болсо, дагы канча деген жаманчылык нерселер болуп аткан болсо, көчөдө уятсыздар көчөдө жылаңач болуп басып калган болсо, өзүн өтүгүн төргүлөп мен феминистканы көчөгө чыгып калган болсо, муну биз канализация дейбиз, бул цивилизация эмес. Biz musulmanlar андай коомду, андай элди түзөлүп келген жокпуз. Биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай иннака ала хулукун азим. Эй Мухаммад, сен улуу бир кулк дүнөсүнүн сересиндесиң деп адамзаттын толук баарын оңолушуна Аллах Таала Куранда кепилдик айткан. Ошондой бул нерсе. Чудасызбы? Ушул нерсени кылгыла, мынакей. Ушул нерсе адамзатты оңдойт. Бири-бирибизди ээрчийбиз биз. Адамдын жакшы жагы жугат. Ошондой жаман жагы да жугат. Сенин досуң ким экен айт, мен ошону айтам деп. Мен бир өзүм окуя айтып берейин. Биздин айылыбызда кышында туруп алып, баягы байкелер карта ойношот. Чөптүн этегине, силерде барбы? Жокпу силерде? Бар да, кантип жок болду. Унчупай каласыз менен. Анан аларга дават айтайын деп барганмын, калп элечи. Анан барып отуруп, ассаламу алейкум, отуруп, молдоке кел кандай? Алайсың, азыр бол бүтө калды. Бүткөнчө күтүп турайын деп турам да, оюмдачы. Мындай карасам, байке чырым менен басып атпайбы. Туруп эле тигини чырым менен басыш керегин айтып атам да. Өмүрү карта ойногон эмесмин, бирокчу. Айтайын деген нерсем, ошол жана туруп эле уже чырым менен басыш керегин билип атам да мен. Жугат экен да мындайчы. Чын. Ошол сен аялдарда ким менен жүргөнүңөрдү карагыла. Досуңар ушакчын жана чугун ушак чууп каласыңар. Үй бүлөңөр бузулуп кетет. Эркектер дагы силер дагы ким менен жүргөнү карагыла. Таксисттин барып отуруп эле нарды ойноп атканын көрөсүң. Таксисттин бүт нарды иши болот. Бул арам. Аны ойнобойм деп астагфирулла деп мындай таксир болуп турат, калпе теспи кармап, 2 жыл ошол жанында турат.
Эмнекен адамдын бул өзү бир жанагындай жыт сыяктуу сиңип кетет. Адамдын жыты өзгөчө нерсе экен. Кээ бир сөздөр мен мындай грубый айтып коюшум мүмкүн, сразу эскертип коеюн. Биз мындай мен тияк жактан келбедим. Чүй жактан келдим. Биздин сөздөр кичине кээ бир нерседе кополураак болуп кетиши мүмкүн. Мен силерди түшүнө албай койдум. Сен нарындык саны жалап атсаң түшүнө албай койдум. Билдим жалап атып экенин. Негизи айтам деп. Так. Бирок мага бир нерсеңер жакты да. Кандай деген субханалла, мындай. Кенен жерде жашагандар пейили да кенен болот да. Устаз айылыбызда наша чеккендер көбөйдү. Наша чеккендерге ошолорго маслахатыңызды айтып коесузбу? Жаш кыздар дагы чегип жатышат. Да, бияны мактасам бияны чыгып калды. Бул арам бул койгула. Эми бул ар бир нерсенин бир мындай кандай десем, кайф, бул өзү мындай эйфория деп коет. Адамдар минутный бир нече мүнөттүк рахатка батуу менен жашоо, бул ошонун адамдын деградация деп коет. Илимий сөз айтканда. Мен да мактанып мактанбай кала турам. Мен өзү педагог, психолог болуп эсептейм да. Анткени өзү психологиянын аябай катуу окуп, аны компетентностьтен бүт толук менен алгам, диплом менен. Эмне үчүн анткени биз бар жагынан бир алып кетели деп. Азыркы мезгилде биздин мусулмандардын арасында, аалымдардын арасында ушул зарыл болуп атат. Ошол сенен педагог, психолог, психологиядан сабак берет, ислам психологиясы боюнча. Анан ошо ислам психологиясында биз минуттук же болбосо бир нече күндүк рахат менен жашоону бул психологический болезнь деп айтабыз. Же болсо адам өзүн өзү бир нерсеге байлап алуу деп айтат дагы, бул оорукчан болуп эсептелет. Арак ичкен, наша чеккен, тамеки чеккен, ошол мезде жанагындай бир уяттуу кинолорду, уяты жок кинолорду көргөн адамдар, булар баары бир категорияга кирет. Булар больнойлор болуп эсептелет. Бул айткан психологический больной деп. Минутный жанагындай бир дофаминдин көтөрүлүшү, анан жыргап берет да, бирок анын аркасында эмнекен мындай коллекторный оору деп коет, механический оору деп коет. Ошолордун жашоосунда оору пайда болот. Биринчиден тукумсуздук оорусу, экинчиден акылдын кетүү оорусу, мисалга алсачы, ошол эле мезгилде адамдардын жүрөк оорусу, андан кийинси башка нерседен рахат албай калуу, психологический жактан адамдар ошондон рахат ала албайт. Намаз окуса деле, кайсы нерсе кылса деле, аял эркек менен бул менен эмнекен оору пайда болот дагы, эртең күндүн өтө чоң жаман нерсе болот. Шариатта Алла Таала майсир дейт, азарттуу нерселерди Алла духан ошонун ичинде мындай адамды жыттап, ошондон акылы кете турган болсо, буну Аллах арам кылган нерсенин катарында кошобуз. Туурабы адамlar? Туура. Койгула, Зачем? Заман оңголуп атат. Билбейм, мен ушундай ойлойм да, Кыргызстандын кайсы жерине барсам оңголуп атат азыр. Сонун илимдүү балдар, илимдүү кыздар, китеп окугандар. Мындан бир нече жыл мурун мен китеп сатып алсам, кээ бирлер таң калып мен шылдыңдашкан. Эмне үчүн дегенде анткени ушул жок эле. Азыр болсо Бишкекте кайсы жерде болсун китеп магазиндер бар. Силерде барбы? Биякта китеп магазин барбы? Акыркы жолу китеп алгандар кол көтөргүлө. Ай машалла. Бар экен го. Китеп алгыла, китеп окугула. Ошо нашанын ордуна китеп окусаң, момундай наша ал. Чын айтам. Илим, билимдүү эл болгонго аттанышыбыз керек. Ошону өзү умтулушубуз керек биз. Илимдүү эл болгонго аракет кылышыбыз керек. Ааламга жол айылдан башталат деп субханалла илгертен эле айтылып келген. Эмне үчүн мындай? Анткени себеби айылдыкта көп олиялар дагы ушу айылдан чыккан илгери. Жунайд Багдади деген адамдар ошол Багдадтын тегерегинде болгон. Имам Бухари, билесиңер, Мухаммад бин Исмаил бин Мухаммад исми Бухари, Бухаранын четинде бир айылдан болгон. Айтайын деген десем, чоң Термезден да ошо кечинекей бир тегеракта имам Термези ар жакта болгон бир айылдан эле болгон. Алымдардын көпчүлүгү койчу болгон. Ошондой эле пайгамбарыбыз да кой баккам дейт. Айтайын деген десем, ушундай таза аба таза жерде, ушундай жерлерде сөзсүз китеп окулуш керек. Мен бир нерсе айтайын, мынакей үйүңөрдө күнүгө такыр болбогондо бир жарым сааттык китеп окуу мындай мен планды киргизиш керек да. Антпесе бул нерсе болбосо, ошол үй бүлөңүздөр мындай жакшы болбойт. Билесиңерби, бир жана бир негир мындай бир американский бир кино бар. Мен ошону көрүп алып таң калгам да. Бир негир аял
мындай айтканда үй кызматкери болгон аял бир жерге үй жыйнаганы барып, ал жерде полкада турган китептердин баарын көрүп туруп, баягы сурайт кожоюндан. Сиз ушунун баарын окугансызбы? Ооба, окугам. Бирок кээ билен окуй элекмин, керектүү убакта алам деген. Анын үйүнө келип туруп эле, балдары PlayStation менен ойноп аткан жерден карап туруп, телевизорду өчүрүп туруп, бүгүндөн баштап китеп окуйсуңар деген. Антпесе силер өмүр бою телевизор көрүп, диванды жырткандан башка пайдаган жок калат. Деп туруп ошон телефондон телевизорду алып туруп, анан кийин балдары акырында бул Америкага белгилүү болгон, субханалла, чоң врачтар болуп чыккан өкөттөн. Бул мындай айтканда болгон окуядан чартылган кино. Бир көрүп койсоңор, оңой эле, субханалла. Ушуну көрүп койсоңор, бул аябай сонун. Үй бүлөгөр менен балдарга отуруп көрсөтсөңөр, китепке болгон бир кичине кызыгып койот. Мен апам айланайын, апам бар, түрү шүгүр, алхамдулилла. Ошо апам өзү мага мындай деп айтат эле: "Балам, китеп оку. Китеп оку." Анан кичинекей кезинде эме албайсың. Анан акырында субхан кээ бирде чымчып алганда деп баштайсың да. Анан ошонтип окуй бердик. Анан мен ушул апамдын мен 7 жашымдан баштап окуткан китеби, мен ушул акылым толуп, субханалла, мектепте окуп бүтүп, дагы тиякта окуп, ошондо атканда дагы китеп окуп атасың деген суроо берип тура берчи. Ошол китеп оку деп отуруп, Война и мир, Толстойдун Война и мирин ар бир персонаж, 1,5 персонажды билем азыр канча ар бир демесин. Ошондой эле жанагы Мастер и Маргаритадын эң мындай психологический китеп бар. Ушуга чейин мындай бир окугам да. Эмне үчүн мен апам ушул нерсени азыркы мезде сүйлөп аткан адамдар оңой сүйлөш, бар нерсени мындай айтканда маани берүү, анан динди окуганда мага динди түшүнүш өтө оңой болду. Шунтасыздар, китеп окуш керек ай. Китеп окугула машалла. Алды кармап турган колуңарда телефонго ишенбегиле. Бул калпычы. Анын негизги максаты только общение болчу. Ассаламу алейкум, каяктасыз, ушактасыз, монда иш болот, бүтүрөлүбү. Бирок калган нерсе бар, чыгып аткан Facebook'та жана нерселер, Instagram, TikTok, мессенджерлердин баардыгы теңче. Бул только убактыңыздарды урдап атат. Андан көрө 3 барак китеп окуганың сен 10 минут отурган ал телефонго отургандан жакшыраак. Даже 1 минут отургандан жакшыраак. Анткени 1 мүнөттүк окуган китеп, мындай бир жарым бет окуган китеп адамды жарым жылга алдыга жылдырат. 3 нерсеңер оңолот. Биринчиси акылда зээн пайда болот. Экинчиси көздөгү субханалла куштук көбөйөт. Үчүнчүсү болсо ойлонуң терең болуп баштайт. А мындос 3 нерсе жоготосуңар. Көздүн куштугун жоготосуңар. Акылыңар ойлонбой калат. Зээниңер жок калат. Үчүнчүсүчү сүйлөй билбей каласыңар. Көпчүлүк азыркы мезгилде биздин жаштардын сүйлөй билбей аткан нерсеси мындай телефонду карап отуруп, готовый нерсе менен талашып калышкан. Башка нерсе акылы жетпейт даже, субханалла. Омдун теориясы керек болсо жөнөкөй эле сүрлүгүчү Ньютондун мындай берилгүчү, тартылгычы, учугучу деген нерсе бар. Муну акылга салып берет кээ бирлерчи. Физика менен химияны айтпай эле коелу такырлачы. Гидроксидти айтып турган болсок, Менделеевдин айтатын баягында айтканда 118, азыр 118 болуп калды, 124 болуп калды. Ошол нерсе гидроксидтер, шеллечтер деген айтып турган болсоң, эмне болот эмеспи? Эгер мүмкүн болсо бир үй же бир мекеме даярдап берсек, элге кеминдегидей дем салып берсеңиз аябай жакшы болот эле. Көптөгөн адамдарга жардам бермегилерин издейт. Рахмат, иншалла. Молдоңор жибергиле. Үйрөтүп коеюн. Окуй бердиз. Негизи субханалла дем салуу деген мен бул деле эме маселе. Бирок субханалла Алла насип экен. Биз ушул нерсени да кылып атабыз. Көбүрөөк көбүнчөсү биз ушу сабакка көңүл буртабыз азыр андай моментте. Анан дем салуу деген эмне? Мен азыр айтып атам, бир китеп алып келгем. Ал китепте мындай: Молдосу жок айыгуу деген китеп да, арабча. Молдосу жок айыгышты каалайсыңар? Точно каалайсыңар? Кол көтөрүп эле каалагандар. Ушун жаңа эле каалайсыңар. Калгандар соосуңар. Шайтаныңар жокпу? Машалла. Анда күнүгө эртең менен Ихлас, Фалак, Нас 3 жолу окуттуңар, болду. Мына Ихлас, Фалак, Нас сүрөсүн, мына мондай окуп, Бисмиллахир-рахманир-рахим, Кул хуадады 3 жолу окуп, ичип койгула. Бир чоң челеке субхана Ихлас, Фалак, Нас катуу окугула, аял эркек боло берет. Ооруп аткан болсоңор болбойт, калган убакта болот. Үстүңөргө шар деп туруп, бир муздак сууну субханалла, эртең менен эрте бир жума куюнуп койгула. 7 күндө бир жуманын ичинде Кудай буйрсачы, танка чыгат да. Чын айтам. Оңой эле. 3 жолдон Ихлас, Фалак, Нас сүрөсүн окушуңар керек. Анан такыр эле болбой турган болсо, молдо кеңирлесер,
молдокеден субхан дем салып берет, анан болбосо анан молдоке кой болбой калды, Эрмек молдого каршы керек окшойт деп анан ошол жерге жөнөтөт. Макулбу? Хижаб маселеси боюнча так маалымат бериңсеңиз. Себеби кара жоолук, жер чийген көйнөк, көзүн гана көрсөткөн кийимчен кыз келиндер көбөйүп бара жаткандай, Афганистандын жашоосу болуп калбайбы, билинбей эле. Да. Эми бизде шариятыбызда аял кишинин субханалла ушу бети, анан бу запястье деп коет, мына муңундан биягы, анан бу томуктан ылдый буту, бирок даже ошо буттун маселесине келгенде аял кишилер эме менен жүрсүн дейт, носки кийип алган жакшыраак. Ибадатта дагы мындайда дагы. Эмне үчүн дегенде субханалла ушул болуш керек. Анан эми калган жабыну, анан кийимдин өңү ал уже по вкусу кетет да. Мисалга силер деле көчөгө чыгып алып бикини менен чыгып алсаңар, бул ким деп айткан жок го. Туурабы? Мисалы силер айткан жок силерге ким бул, кимге окшош баратат, бул канализацияга баратабы деп, мисалы же болсо бул сойкудур деген жок да. Ошол себептен кээ бир нерседен мындай этият эле. Мен мындай демократичный адам болгум келет да. Биз демократиялык, суверендүү, элитардык мындай мамлекетте жашайбыз. Бул же светтик деген сөз, ар бир адамдын өзүнүн көз карашы бар деген сөз. Мына мен келдим силерге, бирок мен айтып аткан нерсенин бардыгы тең силердин мойнуңарга мен навязывать этип жаап аткан жокмун. Же болсо ушуну кылгыла, кылбасаңар силер, мен силерге сук деп айткан жокмун, туурабы? Мен жанатан бери күлүп жайнап түшүндүрүп берип атам. Эми акылыңыз бар, өзүңүздүн жолуңуз бар. Демек эмне кылыш керек экен? Бир адам ушундай кийинип алган болсо, машалла, мен жакшынакай жүрсө иманды экен деп коюш керек. Бирөө чечинип алган болсо дагы, мен мунун жүрөгүн билбейм да деш керек, туурабы? Карасаң, бирөөнүн жүрөгүнө кирип, мисалы бул аял тозокко чет, бул эркек бейишке кирет деп айткандай, биз кудай эмеспиз да, туурабы? Эч ким тозокко сала албайт, бейишке кире албайт. Бул жол салынып бейишке кирет эмес. Иншалла бейиштин жолуна бараттыр деп коюш керек. Бир эркек мешитке бараткан болсо, көчөдө алкаш болуп жатканга караганда жакшыраак да, туурабы? Кандай дейсиңер? Сенин балаң көчөдө нашат чегип өзүң айткандай, жана синтетический ичкендер андан көрөк бартып мешитке барып, эртең менен кече сабак кылып аткан болсо жакшы да, туурабы? Эми кан келбейсиңер, акыл калчап көрөлү. Кайсы жакшы, кайсы жаман. Баягы илгертен алиф окуганда деле жакшы бала, жаман бала деп окубадык белек, туурабы? Эң биринчи класстан окуткан бизди жакшы бала, жаман бала депчи. Эми 50-60ка чыгып алып деле субханалла, кээ бирлер жакшы бала, жаман бала деген нерсеге эме албай, телефондон көрүп алып эле жана кандай бир исламофобторду угатпайбызбы, туурабы? Келе мындай кылалы, ушуна келе мынакей. Биз мисалы акыл ээлеринин динибиз. Биздин дин акыл ээлери үчүн. Акылга салып субханалла кыла турган нерсе. Түшүнбөгөн нерсебизди молдого келебиз. Молдоке, бул жерин түшүнбөдүм диндегин айтып берчи. Мында 7 жыл окуган Көлмө медресесинде. Аалым. Эмне кылыш керек экен? Аалымды жүрөп сураш керек экен. Молдоке, бул кандай болот? Бул кандай болот? Мен туура жолдо бартамбы? Айтып туура эмес сүйлөп алдым деп турабы? Мына ошол себептен машалла келе. Мындай демократичный болуп үйрөнөлү. Бирөө мен атабы, биз машалла жоолукчан жүрөт, шүгүр, тиги жыгдай жүрөт. Жоолукчан тиги асылба, тиги асылба. Сакалчан тиги асылба, сакал жок тиги асылба. Турабы? Болгон нерсеси бири-бириңер жакшылык каалагыла. Мешитке чакыргыла. Мешитке эми тиги мешитке чакырып келсең кайга чакырмаган эң? Тиги кайга чакырыш керек? Анда экөөңдөн бир эле жака чакыргыла. Мешитке эле. Макулбу, э? Макулсаңар ушуга. Мушташпайсыңар бүгүндөн баштап. Афганистанда эле бир жакшы жагы бар болуш керек өзүлөрүнө. Жагат болуш керек деп ойлойм да. Кандай молдо, чала молдо дин бузар болот? Мага окшошго дейм. Биз чала молдо деген нерсени аябай катуу айтабыз. Чала молдо ким? Бул субханалла динди билбей эле дин деп сүйлөгөн адам болот. Түшүндүңбү? Чала молдо деген субханалла бул жанакы эле ойлобогула. Мен мындай да, көпчүлүк Кыргызстанда имам болгондор ушул даватта жүрүп, кийин ушу 4 айга барып келип, дагы бир нерсе алып келип имам болгондор бар. Ага чейин субханалла алардын эмне кылганын өзүлөрү эли жакшы билет. Бирок качан ал имам болуп калгандан кийин азыр баарды молдоке деп сыйлап, эми сен мурунку эле адам боюнча турасың, бирок тигинин даражасы бийик, Алла көтөрүп салды. Молдоке кылып салды. Мындай бир акыл калчап көрбөйсүзбү? Макулбу? Чала молдо деген бул өтө баягы шариятты өзүнө ылайыкташтырды. Ал бир эмеде мындай нерсе бар экен.
biri medreseni бүтүптүр, bir bala бүтүп анан назначение менен bir айыл жакка барса, ал жерде имам бар экен. Ал ошо имамы илим деле окуп алыптыр, элдин баары сыйлайт экен. Аябай сыйлайт экен. Анан ассаламу алейкум, мен ушактан жөнөтүлдүм десе, элдин баары чогулуп келишип туруп, "Эй, сен ким жиберди?" деп, "Муфтият жөнөттү" десе, "Муфти суптиңди билебиз ба? Биздин молдобуз бар, жөнөт" дептир. Анан мынтип караса, баягы молдо мынтип айтыптыр. Таяммум деген ушундай деп атыптыр. Таяммум деген сыртка чыгасыңар, жалаңач болуп чечилип туруп, анан топуракка оонуп аласыңар деп атыптыр. Десе баягы, "Эй, бул болбойт андай. Таяммум башкача болот" десе, "Эй, сен эмнени билбеген элең" десе, "Ой, бул туура эмес кылып атат" десе, "Эмне сен биздин молдого жамандап атасың" деп туруп, баягы былчырада сабап турган кол иштир. Баягы бала медресеге барып устаз ушундай болду, мени ушундай кубалап чыгышты. Эмне болду? Ушундай. Келди анан 1 жыл оку деп, анан 1 жыл жанында жүргүзүп, адамдар менен адам болушты үйрөтүп, киши болор, кишинин киши менен иши бар, киши жок, кишинин киши менен иши бар деп субханалла, баягы ошо киши кылыптыр баягы. Анан молдо кылып жөнөтүп келсе эле, баягы таяммун үйрөтөптүр дейт. Дагы эле чечинесиңер деп топурак урайсыңар деп тур. Десе, баягы субханалла, "Охо" деди, "Дамыла, сиз катта дамыла экенсиз, сиз зор адамсыздар. Бул каяктан үйрөнгөн мындай? Мага да үйрөтүң" дептир. Макул деп баягы ошону чечин дептир баягы. Анан ошондо баягы чечип, "Таяммун, охо, көрсө ушундай таяммун көрсө өмүр бою бир эле жолу койсоң болот экен" дептир. Деп анан ошентип өткөнчө эле баягы молдо түшүнүптүр да тигини, "Мына бүгүндөн баштап бул молдо болот" десе, "Жок, бир нерсе бар" дептир. Эмне десе, "Айыл журт" дептир. "Бул олия киши экен" деп көрсө, "Мунун мен устаз болсом укмуш экен. Мунун бир тал сакалындагы укмуш үйүңөрдө боло турган болсо, анда үйүңөрдө береке болот экен" дептир. Элдин баары молдого жабышыптыр дейт. "Мана талын чагып, чачтарын жууп, болду" деп өткөзүп бердим, мынакей кетти, ошону качып жөнөптүр дейт. Айтайын деген нерсем ушул кээ бир чала молдолорду ушундай кылып акырын молдолор өзүлөрү чыгарып коет ар жаккачы. Демек, машалла, этият болуңуздар. Макул, молдо жөнүндө сөз айтканда, мен кээ бирлер мындай да, өзү Таалимул Мутаалим деген бир сонун китеп бар. Кичинекей эле мындай китеп, медресеге барганда эле устаздар адеп иретинде үйрөтөт. Ошол жерде мындай деген нерсе бар. Ким молдону сыйласа, анын баласы молдо болот дейт. Ким чет жакадан келген имамдарды, молдону, аалымды сыйласа, медресеге сабак берет. Чай берип, ошону сыйлап, берсин берип жүргөн болсо, ошонун балдары камил аалымдардан болот экен. Молдо сыйлаган эл кор болбойт. Мен дайыма айтам. Кимдердин үйүңөргө молдолор кирип дуа кылбаса, кирип үйүңөргө коноо бир тамагын жиберсе, ошол үй бактысыз эле үй. Ошол үйгө жакшылык деле кирбептир. Имамыңарды чакырып үйүңөрдөн бир батал албасаңар, сен багып жүргөн 100 коюңан 10 жылкыган эмне пайда? Үйүңө молдоң кирбесе, сен молдо никеде эле анан өлгөндө эмес, дайыма жакшылыкта керек болсо айтып коем, өзүң туулгаң болсо молдо келчи, мен көбүрөөк жашайын, дуа берип чакырып ал, торту чогуу жегиле. Эмне үчүн молдолор сүннөт кийинет? Анткени молдо да ал-улама варасатул анбия. Молдолор пайгамбардын мураскору, пайгамбардын сүннөтүн бекем жашагандар. Ошон үчүн биз көйнөк кийип алабыз. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөндөй жашайбыз. Ошондой. Анан чечинелиби? Анда да айтасыңар да молдо чечинип алды. Мейли, кош бойлуу кезде кандай амалдар кылыбыздар? Мен апам келиндерин кыйметкенде кош бойлуу болгондо машина пол жудура берет да. Кыймылды бол, оңой төрөйсүң деп беречи. Баа оңой төрөштү, ушул эле кыла бер болду. Дуасы окуп эле жата берсең болот да. Анда сохранение жачып келип калат да. Эртеден кечке чейин оокат кыла бер, батыраак төрөйсүң. Илгеркинин методу да ушул. Мен апамды аябай жакшы көрөм да. Сиздин жеке үй адресиңизди, телефонуңузду элге ачтып кое аласызбы? Сиз биз субханалла молдоке билет, ушул кишиден сурап аласыңар менен, Любой мезгилде келип сурасаңар айтып берип турат. Баардык нерсе Аллахтан. Аллах курсакта кезде тагдыр жазган деп, ошондо Аллах жаман адам, жакшы адам деп жаратабы? Алла мээримдүү, адилеттүү, кадыр затты билебиз. Эмнеге адамдар жаман жолго, мисалы бомж же алкаш, бирөө миллионер же башка. Мисалы бомж же алкаш мени ошондой жараткан деп жашай берсе керекпи? Жакшылап ушул жөндө түшүнүп берсеңиз Аллах ыраазы болсун. Эми бул тагдыр маселесинде талашпайбыз. Жан канча грамм, өңү кандай деп метпейбиз. Анткени талаш жок, билбейбиз, акыл жетпейт. Алла салган болду. Анан тагдыр маселесинде талашпайбыз. Биз кадарит менен жабарит деп коет. Биз ошонун ортосун алган матурид акыйдасындабыз. Ал жерде тагдырдан мындай жазат. Мындай деп түшүнөбүз. Жакшылык да, жаманчылык да бир Алладан дейбиз. Жалпылай түрдө ушундай.
Demek эгерде bir adam жашоосунда акыл берилген, ага субхана убакыт берилген, демек ага күч берилген, мына ошол күчүн, акылын кайсы нерсеге ойлонуп ошону көздөй чапса, Аллах фе'л ва касбте ошол нерсени көздөй жол таап берет. Жада сен акылың ошол нерсеге алып барат. Эми акырында сен алкаш болуп калып, мен алкаш кылып жатсаң болбойт. Бир жерден мына жерде чоң арык тура турган болсо, арыктан мынтип айланып өтүп кетсе, жок сен секирип өтөм деп тиги жерге арыкка түшүп баткак болсоң, аякта Аллах күнөөлөө биякта. Жок сен акылың бар болчу туурабы? Бир нерсе бар, ирада бар, ирадай жүза бар. Ирада бар десе Алланын каалоосу болот дайыма. Ирадай жүза Аллах сиз менен бизге да эрк берген. Биз эрктүүбүз. Мисалы алсак, мынакей баарыңардын машинеңер бар. Машина базарга барганда кире бериште эле Запорожец турса, баарыңар Запорожец албайсыңар туурабы? Кире калды, ушул менин тагдырым жок. Киресиң, баардыгын тандайсың, акырында бир машинени алып чыгып турган өзүң оформлен, дегенде мына эми сен тандоо Аллах сага ушул машина алып тур. Же болбосо баландай машина алат деп жазылыптыр, унаа алат деп. Эми ал унаң атпы, төбү, эшекпи, Volvo, Mercedes, Lexusпу, субханалла, сен унаа алат деп жазылган. Эми кандай унааларың өзүңө Аллах Таала белгилеп берип койгон. Сен тандайсың аны. Эрге тиет десе субханалла, көчөдө бир эки ушул эле алат эмес да турабы? Аллах сага мындай айтканда ижаба кабыл алууну сага алып койгон. Карап тешиктен карап так, жакшы экен, жакшы эмес экен, үй бүлөсү кандай экенин тандап, анан акырында ушуга тийген болсоң, мына сенин тагдырың ушул болуп атпайбы? Турабы? Демек машалла кандай болгондо дагы ирадай жүза деп коет. Сиз менен бизге Аллах тандоо берген, жакшылап тандагыла. Аллах каалап койсо алкаш кылып коет, албетте субханалла. Албетте акыр түбү баары Алланын каалоосу менен. Эч нерсе Алланын каалоосуна ар болбойт. Аллах сенин жашооңо жакшылык жазган болсо, иншаалла, ошол жакшылык сени эч качан кайып кетпейт. Жаманчылык жазган болсо, акыр түбү ошол нерсе кайра келип, ошол пешине тиет экен. Бирок бул дүйнө тандоо дүйнөсү. Бул дүйнө субхана аракеттин дүйнөсү. Бул дүйнө субханалла сенин өзүңдүн акылың иштетип, бир жерде калса бир адам жаман турат, бул жерде жакшы нерсе турат. Бир жерде биз жөнөкөй сүт турат, биякта вино турат. Кайсысын тандайсың? Сүттү тандаган болсоң, сен туура жолду тандадың. Аллах пайгамбарыбызды Меражга чыгарып туруп, Жабриил периште пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга сүт менен винону берген мезгилде, пайгамбар сүттү тандаганда сүйүнгөн Жабриил периште, ey Мухаммад, эми сен өзүң дагы үммөтүң да кыямат күнгө чейин адал жолдо бейиштик болот деп айткан. Көрдүк кандай нерсе? Пайгамбарга тандоо берип атат тиги жерде. Вино же болсо эмне экен? Сүт деп. Ошол себептен урматтуулар, айланайындар, бул нерсеге этият болгула. Алладан болду деп барды жыйынтык айтабыз. Мына эмне болду? Алладан болду. Эмне боло элек? Ал пока субханалла сен аракетиңди, сен акылыңды, сен тандооңду күтүп турат. Ал акырында ошо тандооң болду, тандаган эмне экен? Ошол нерсе акыры Алладан болду. Түшүнүрү? Курай айтамдан ба? Оңдоп коюп туруңуз. Саламатсызбы? Менин бир көйгөйүм бар. Атам менен апам урушуп, таарынышып жүргөн учурда апама болушуп, катуу урушуп алгам. Анан эле арадан 5 ай өткөндөн атам каза болуп калды. Ошондон бери өзүмдү күнөөлөп келем, дуа кылып, Куран окусам деле өкүнүч менен жашап келем. Эмне кылсам жеңилдейм. Атамды кийин Аллахтын сүйүктүү пендеси экенин билдим. Анткени атам орозо учурунда каза болду дейт. Машалла. Инна лиллахи ва инна раджиун. Алла тараптан келгенбиз, Алла тараптан кайтып барабыз. Эми бул эми кылсам жашоодогу боло турган нерселер эле. Мында кээ бир учурда сен непроизвольно эле бир ойлобой туруп эле мисалы урушуп кетишиң мүмкүн. Кээ бирде туруп эле мисалга сен каалаган жоксуң. Аны мен урушайын деп жок. Бирок болуштуң апаңа. Же атаңа болуштуң кээ бирде. Аны эмне болду? Ошол жерден чыгып кетти. Бирок аны жек көрсөң, ошондой кылайын деген оюң жок болчу. Эмоция деп коет нерсени, туурабы? Бирок атайлаган жоксуң. Бирок жашооңдо ар дайым сыйлап келгенсиң, сыйлайсың. Демек, машалла, эми ахирети, жаннаты жайы бейиш болсун, барган жер бейиш болсун, жаткан жаннат болсун демекчи. Аллахым береке берсин. Жаткан сен Куран оку. Мынакей жакшы бала экенсиң, машалла. Атаңдын керек болсо, орозодо каза болгонун жакшы адам экенин деп атасың. Biz şeriatımızda orozoda adam kaza oturan bolsa orozo bütkөнгө чейин анын күрбүзөсүнүн ичинде сурак забал жеңил болот деп айтабыз. Жума күнү каза болуп турган болсо машалла ошол күнү жакшы адам каза болот экен деп айтып коебуз. Эмне үчүн? Анткени жуманын урматына болуп эсептелет. Бирок кадыр кечесинде болсо кадыр кечесин каза болду, жакшы адам экен машалла деп ошол кадыр кечесинин урматына ошентип коебуз да. Адамдар жөнүндө жакшы ойдо күмөндө болуу бул чыныгы мусулмандын белгиси.
Bir adam жөнүндө, bir adam эгерде жаман адам боло турган болсо, абдан жаман адам, карасаң коомго да жакшылык кылган жок, бирок сен мындай карап туруп, көзү жакшы адам экен деп койдуң да. Бул сенин эң жакшылыгыңдын белгиси. Адамдардан жакшы нерсени таба билүү, бул көрөрмандык эмес, бул акылмандык эмес, бул баам парасаттуулук. Түшүнүп атабызбы? Адамдардан жакшылыкты күткүлө. Анан көп балдарга айтам, атаңар менен апаңар урушуп аткан мезгилде экөөнүн ортосунда кийлигишпели, алардын романтикасы ушул. Алар экөө көнүп калган ошондой. Баягы камчысын колайт, тиги катыш керек обязательно. Алар мындай эски советтер сөйлөшү. Мен эме кичинекей кезибизде мен үйүм бияқта эле турат, анан кийин ортосу пойло болот эле, анан кийин кечинде саат 8 болгондо баары жумуштан келгенде пойланын сыртына чыгып карап турат, ким биринчи чыгар экен депчи. Дырылдап эле жекенже качып жүрөт эле. Бир ат менен колап жүрөт, бир камчы менен. Ушул казыр эртеси мен карасам уйдайда эле кадимкидей эле субханалла көзү томпойгон болуп чыгып эле жыргап жүрөтчү. Романтикада биздин кыргыздар субханалла сүйөм, о Гүлсинея, мен сенсиз жашай албайм. Сен дүйнөдөгү күнүмсүң, асмандагы айымсың, жыттуу гүлүмсүң, сенсиз жашоом кантип болмок эле деп айта албайбыз да. Дейсиз. Чоочуңуз. Сүйөм деген сөз ушул. Башымда чоочуңуз, мен андан бетер сүйөм деген сөз. Ошондо экөө ошондо сүйлөшүп калган. Эми менталитет такой да, кечирип койгон. Ошон себептен мен балдар айтам да, кийлигишпегиле ата эненин ортосуна. Мындай четке чыга берле, экөө четишип алышат. Болушпай деле коюш керек да. Эми аябай баягы кетип барат, ата деп койбоң бул. Болду. Баягы атаң менен короз болом, теле баягы үйдүн ээси болуп чыга калат, бүттү. Вопрос чечилди тура. Эми булардын жүрөктөгүсүн айтып атам да мен сизге. Ушундай. Алла разы болсун. 20 минут калды. Так, саламатсызбы, сиздин сабактарын калтырбай көрөм. Алла разы болсун сизден. Мен суроом, намаз окуучумун, акчанын түшүнүктүн айынан намазды таштадым. Неге деген жолдошум жакшы акча табат, бирок бизди эмес. Бирок туугандарын каржылайт. Өзүнүн үй бүлөсүнө келгенде жокту кыйын айтат. Мен балдарымды каржылайм деп. Мен балдарыма намаз таштадым. Өзү бирок намаз окуу деп даватка чыгал деп кыйын талап кылат. Мунун окушу кандай? Мунун өкүмү кандай болот? Казарман молдордон туура сабак берүүнү айтып кетсеңиз сурамычы. Атки болдуларда кыйын каржылайт. Андай күйөнү андай күйөнү эрчигим келбейт дейт. Так. Эми субханалла эң жакшы акча бул эркектер үчүн да, эркектер, байкелерим, аталарым, туугандарым. Эгерде ушу байке биякта бар болгон болсо, эң жакшы үй бүлөсүн коротулган акча, эң жакшы акча бул өз үй бүлөсүнө каржылган. Риязи Салихинде ошол нерсе келет, кесип маселесине келет, ошол жерде эң жакшы акча бул өз үй бүлөсүнө короткон акча. Өзүнүн үй бүлөсүнө коротот го, аялына короткон эң жакшы акча бул аялына короткон акча. Андан кийин балдарына, андан кийин эмне кетет. Анан эми бизде болсо менталитет ушундай, өзүндө эл туруктуу ата-энебизге, бир туугандарыбызга өтөбүз да. Бирок эң жакшысы машалла, кээ бир убакытта мечитке короткондон дагы, молдого короткондон дагы ошо үй бүлөсүнө каржылаткан жакшыраак болуп эсептелет, сооп турат. Анан өз үй бүлөң артып турса, ушундай бир эмне десем башка коротуш керек экен. Эң жаман сараңдык бул өз аялынан, балдарынан сараң болгондогусу. Демек, машалла, өз үй бүлөсүнөн аяп, башка бирөөнү берген менен ал адам сооп таппай калат. Түшүнүп атасызбы? Эгер үй бүлөсүнүн аялы нааразы, балдары нааразы болсо, сенин кылып аткан садакаң Аллага да жакпайт. Анткени бирөөнүн нааразылыгынын үстүнөн аттап, башка бирөөнүкүн кылган дурус болбой калат, машалла. Түшүнүктүү болдубу? Анан бул нерсе, бирок аял кишилер өмүрү разы болбойт, аны унутпагыла. Аны унутпаш керек деп айтып коеюн деп. Сиз айтты, мен муну уягында айтып коюшум керек. Качан эле разы болмогон эле. Бейишке келсе да разы болбойсуң, башка курларды казабай болсун депчи. Ушундай экен, ошол себептен машалла, кээ бир нерсеге мындай карайсыңар да, аялыңардын разы болгон деңгээлде, машалла разы болуп, андан калган корото бересиздер. Макул болду, Анан молдолор нормально сабак бергиле, макулбу? Айтты муну, болду. Аманаттарын аткарып кое берейин деп. Так, намазга бекем болуу үчүн кандай дуаларды айтабыз? Так, намаз бул чоң бир ибадат. Алла ас-салату деп улам айтат Куранда. Ас-салат. Намазды тургузгула дейт.
Turg'uzu degan narsa namoz bu 5 mal farz ekan. Hech qachon 1 mal, 2 mal bu farz emas ekan. Doimo 5 mal namoz farz ekan. 5 maldan boshqa namoz o'zi qolgan barcha nafil bo'lib hisoblanadi. Keyingi namozlar bor, farz kifoya bo'ladi, al janoza bo'ladi. O'sha sebepten 5 mal namozni erkakda, ayolda mo'yinda farz. O'qibay qala turgan bo'lsa, aning uchun javob berish kerak bo'lib qoladi. Ma'qul bu. Namozni o'qiyotgan odamlarni jeri belgile, ana namoz o'qiy olmayotganlar harakat qila o'qigangachi, ana namozni o'qiyim deb aytpag'ila. Ma'qul bu. Antkese bu Xudoga qarshilik bo'lib hisoblanadi. Ana ayol kishi yozgan bo'lsa, anda bunda bo'ladi da. Bu ulamalardan çoğun alimlardan birisinde men unutup kalmasam Hajar Asqalani rahimulloh'a Kaddasallahu sirruhu çoğun alim Burhanuddin Hujjat İslam diye anlatlar var özün çoğun çoğun. Oşol alimden yazgan kitapların birinde oşol Hajar Asqalani'ye bir suro menen gelip al suronun negizinde almınday deydi. O ustaz deydi. Men namazlarımda emnegedir rahat alalbaytam degende bayağı suraydı. Sen özünü kүйөөңө кандай мамиле кылып атасың десе, айткан экен, мен күйөөмө деле анча деле мамиле кылбайм, анткени себеби күйөөм мага жакпайт деген экен. Ошондо сен күйөөңө жакшы мамиле кылганда намаздан рахат алып баштайсың деп айткан экен. Демек, аял кишинин намаздан рахат алышы ошо күйөөсүнүн рахатында болуп эсептелет негизиндечи. Бул нерсе өтө этият болуш керек. Ал эми эркек киши жазган болсо, эгерде намаздан рахат албай, намазды окуй албай, тургуза албай аткан болсоңуз, сиз чөйрөңүздү оңдоңуз. Чөйрө, анан алымдар менен дос болуңуз. Анткени сиз кайсы чөйрөдө жүргөн болсоңуз, ошо чөйрөңүз сизди тартып аткан болуп эсептелет. Макулбу? Алымдар айтат, субханалла, ким намазга сустук кылып аткан болсо дейт да, анын жүрөгүндө нифак бар дейт, эки жүздүүлүк бар дейт. Дагы бир жерсе кайдыгерлер гана намазга көңүл бурат дейт. Дагы бир алым айткан экен, өзүңөрдү кыйнап болсо да намазга тургула. Анткени чындыгында шайтан силерди намазга тургузбайт деген экен. Анткени адуул муъминин, момундардын чоң душманы бул акыйкатта ким экен? Бул каддабул алим, эң чоң жалганчы болгон ким экен? Бул наузбилла, Кудайым сактан болсун, бул шайтан болуп эсептелет, субханалла. Шайтан намаздарга кол салып койбосун. Анан эгерде кимдер намаз окуп аткан болсоңор, намазда ар кандай нерсе ойлор келип, пикирлер келип, намазда бузулуп аткан болсо, демек субхана сиз туура жолдо кетип баратасыз. Демек сиздин намазыңызды шайтан бузганга аракет кыла баштады. Эмне үчүн? Анткени сенин жүрөгүңдө бүдүр болсо да, кичине тааруудай болсо иман бар. Эмне үчүн? Иманы бар адамдын немесинде шайтан ой сала берет экен. Намазда Аллаху акбар дегенден баштап эле эмне болот экен? О, байланбай калган торпоңду истей берет. Бул эмеде Кулжада, бул эмеде Кытайдын бер жагында Кулжа деп коет го. Мына ошол жерде бир чоң бир олия бар болгон экен. Ал олия өзү жинди чалышыраак болгон. Олиянын баары өзү жинди чалышыраак болот да. Анткени себеп баягы адамдар суроо берип, эметип, ошолордон качып, дүйнөдөн безип калганы болот. Анан ал дервиш болуп көчөдө жүрүп калган экен. Бир күнү жума намаз болуп, жума намазы элдин баары турса, баягы эң артына туруп алган экен дагы. Bir mezgilde imam Allahu Ekber dese, bayağı Elhamdülillahi Rabbil Alemin de başlasele, öş de kıykırıptır. Elin namazı uzulup bağdığı hızlı uçuyor, emni olup atar. Kıykırı öğret, namazı da imam karşı bayağı derviş, ayatına bayağı cin duraydı. Allahu Ekber dese, kayra kıykırı, öş elin var, hızlı uçuyor, jelkeden alıp durup bayağını kolap çıkıştır. Emni dese, oy men emni kılıp atam, bolgonda imamdın deyip de, oyunda torpakta kolatım deyip. Görse imam баягы эмегеге келип атып, мешитке келе атканда торпогун байладым же байланып билбей калып, намазга турган торпогун сарсан болуп атты. Деген ушул экен, адамдын субхана окуп аткан, намаз окуп атканда торпог оюна келет экен, о урушет, о субхана бул имам Азам рахимуллага бир күнү келип бирөө, о имам, мен акча жоготуп ийдим, таап бериңиз дептир. Имам Азам рахимулла айтты, анын оңойло түнкү тахажжудка турсаң, иншаалла деген табасың дептир. Анан тахажжудка туруп алып Аллаху акбар дегенде намаз окуп атканда баягы нерсе эсине келип кеттир дагы. Анан намазды бүтүп элек жатып эле жанынан кулуна бар. Тет жерге катык эме акчаны тияк кылып коюптур, ошону таап келиптир. О кожоюн сиз намаз окудуңуз жоксо алтын издедиңиз деген экен да. Көрсө качан намазга турганда шайтан келет экен дагы, имандуу адамдын ар нерсени оюна салып бузганга аракет кылат экен. Бирок некен бул нерсе чындыгында имандууларга экен. Бирок иман алсыз болгон, намаз окуп жүрсө дагы бирок имам адамдар мындай окуй берген, акылы келбейт экен керек болсо, эч нерсе келбейт экен. Көрдүңбү кандай нерсе? Демек шайтан кимдин душманы экен? Момундун душманы экен. Намаз окутпаганга аракет кылат экен. Дагы бир жерде бар экен, ким деген Ауду биллахи минеш шайтанир раджим. Эмеде кой туруңуз. Ибн Сиррин рахимулла айтат экен, чоң бир алым.
Tavil ilminin alımı da koyuyoruz, tuş yorunun alımı da koyuyoruz. Buna çoğun kuşul adam aytatken kim degim bana kavar jetti. A'udhu billahi mineşşeytanirracim deb 10 jıl aytsa deyt da şeytandan korulgan bolat aytkan eкен. Так. Саламатсызбы жолдошум экөөбүз жашпыз, 15 күн сайын ичет, мага колу тийбейт. Бирок үй буюмдарын талкалап менин ата-энемдин сөзүн укпайт. Ортодо 4 балам бар. Кандай чечим чыгарсам болот? Ичкенде эч нерсе билбей калат. 15 күн сайын ичеткен да? Арайдын 15 ичет да? Бирок тийбейт экен, жакшы бар экен мажа. Талкалап коюп эртеси кайра жагап келип коебу? Ата энесине, өз ата энесин укпайт экен, 4 балаң бар экен. Мындай кылабыз машалла. Сиз урбаган болсо машалла, 4 балаңыз болгон болсо, бир аз сабыр кылып туруңуз, Анан келсеп, баягы түрүдөн үмүт үзбө деген сөз бар го. Бул пайгамбарыбыздын сөзү. Кыргызда бул макал, бул лакап болуп калган. Эмне себептен билесиңерби? Анткенсе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир дагы адамдан түрү болуп турган үмүт үзгөн эмес экен. Бир күндү пайгамбарыбыз өтө жакшы бир адам болгон, бир жөөт болгон экен, пайгамбарыбыз аябай жаман мамиле кылган экен, бирок күнүгө жакшы мамиле кыла берген экен пайгамбарыбыз ага. Анан ошол жөөттүн баласы ооруп калган экен, жөөт көчөгө чыкпай калганда анын үйүнө барып пайгамбар тыкылдатса, карайт экен, карап туруп пайгамбар келген, "Эй Мухаммад, эмне келдиң?" дейт. "Балаң ооруп калган угуп келдим" десе, үйгө кир дептир. Анан баласына мындай карап пайгамбарыбыз, айт, балам айт, ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах айт" десе, бала атасын караган экен, атасы айткан экен, "Мухаммад дук" деп айткан экен. Карасаңыз. Бул ушундай экенбиз да бизчи. Бул адамдар, адам баласы, сиз менен биз. Дайым такай субханалла, ушундан десем, адамдар жөнүндө жакшы күмөндө болуу, үмүт үзбөшүбүз керек экен. Үмүтсүз бир гана шайтан экен. Ошо сенен бир 4 балаңыз менен ажырашып, бул алкашты иштеп кетип калсаңыз, эртеңки күнү дагы мындан көбүрөөк ичип кетип калганбыз, байкуш эмне болот? Ачкадан эмне болот? Кийими жанында бомж болуп калса эмне болот? Анда эле аяк туруңуз машалла. Сиз жакшы аялсыз машалла. 4 бала төргөнчө чыдап турсуз. Мындай буюрса, мындан да соң. Мен көп адамдарды билем. Ушуну чыдап койгон эжелерди билем. Азыр королевадай жүрөткө тооба кылдым. Баягы байкем жок. Кетип барса турган кадимдей бутуна көлөчүң кийгизип атат азыр. Саламатсызбы, сизге Аллахтын разы болсун. Азыр залда кайын эне келиндер көп отурат. Айыл жеринде кайын энелер келиндерге карата катуу сөз сүйлөп көңүл оорутууларды жасап коюшат экен. Ошондой кырдаалда келиндер эмне кылышы керек? Стойкага туруш керек. Алланын ыраазылыгы үчүн деп унчпай койсо болот. Мен ушуну айтайын дегем как раз. Бирок көңүлдү ооруткан сөздөр унутуу кыйын болот. Рахмат. Эми субханалла көңүл бурбаган болсо кемпирди ал эми. Кемпирди эмне аласың эми субханалла. Эмнекен эми ушундай да. Мен жана да айткам бул нерсе жөнүндө. Бирок дагы айтып коеюнчу. Айлана келиндер, сен да кайнене болосуң. Сага да гарантия жок. Сен ойлоп атасың, келиниң сенден идеальный болуп калат деп. Балаң кайсы бок мурындап келе кайда билесиң? Мен чоңойгон айтчы, тургандыр бир түйдөк чач депчи. Аласың бир тургандыр бир түйдөк чач деп айтчы. Мен түшүнчү эмес, кийин түшүндүм ушунчу. Апам 85 чыгып каза болду, чоң апам. Анан көрсө ушундай экен да. Мындай карасам 80ге чыккан кемпир бир 30дагы келин менен алышып отурса, не то көрүнчү демагачы. Анан кийин мындай коем деп жеңе койбойсуңуз деп жөн турчу деп ушундай мен келинди болгондо бир иштеке кылбайм да, кийлишпейм, өзүм жыргап жата берем, бүт кыла берсин, өкө окаткына тийишпейм депчи. Азыр келиндин үстүнө кылып атканын көрсөңөрчү. Ошондой наглядный пример да. Баары келиндер, силер кайнене болбой калчу деп сүйлөйсүңөр да магачы. Баарын кайнене болосуң. Гарантия берем. Жөн ийилип турганыңарчы, кийинчи өзүң кылады. Менин суроом мага 2 жылдан бери фурункул аты жок чыгып атат. Баардык анализдер тапшырдым, анализдердин баары чыкты. Көрүнмөгөн врачым калган жок, дагы деле чыгып келет. Кан алмаштырып көрдүңүз, кыргызынча жолу менен аяктаса болот. Кыргызынча деген кандай? Бизчеби? Азыр.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad. Men arqaman qaytılağaç. A'udu bi kalimatillahi tammati min şerri ma halaq. Boldu, şunu 21 jol okuş gerek da. Gün okuşsa 1-3 gün 4 gün okup koysa inşallah toktop kalat. Boldu bir jol. Eki kulağa bir söz. Қалған молдадан сұрап келіп алды, емгек қылла, жана молда емне деп айттыр иә, деп бұны ешігін тықылдап, телефон WhatsApp-ына жазып улам, айтып қойшы дегенде мақұл ғой. Саламатсыз, сізден сабақ алып, жоқ, сүннет болмай қалды, мен 3 жыл айтшы керек, тура. А'уду би калиматиллахи таммати. Жоқ, а'уду би калиматиллахи таммати. Min şerri ma halaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min şerri ma halaq. Мына ушунла балаңар ыйласа түн ичинде кулагына ушун айтып койгула. Түн ичинде чыркап ыйлап аткан болсо, атыңарга көз тийип калса ушуну кулагына айтып койгула. Эгерде үйүңөргө жылан толуп алган болсо ушуну айтып койгула. Эгерде үйүңөрдүн ичинде чымын чиркей толуп такыр кумурска каптап кеткен болсо ушуну айткыла. Эгерде субханалла кичине көз тийип постоянно башыңар ойлой, мындай жыгылып кеткен болсо күнгө 100 жолдон окуп тургула. Ушул сөздүн эң эле ауду би калимати таммати мин шарри ма халак. Мына ушул сөздү күнгө мындай өзүңөрдүн рацион кылыш керек. Мына ушул сөз айтса мына көп нерсе. Мына молдого алып келип, мына балаңар чыркырап, ийилип отуруп, баарыңар минингиттеп чыркап барып суу алдырып салып балаңар канек болуп калат. Андай кылбайлы, акырын ауыз би калимат таммат мин шарри ма халак. Шүдөп түлөм мындай мына бумаганы алып туруп үстүнө мындайдан бо желкени алып ылды сүрүп өрттөп кой болду. Илгеркиче эле кыргызча. Болду sen. Да филиал ачып эле. Макулу. Бул өзүңөрдүн эмеңер. Бул ар кимден кийин атын чыгатын болуп кетпегиле баары. Так, саламатсызбы, сізден сабақ алып жатқаныңызға қуаныштамыз. Сізге Аллах разы болсын, сіздерде Алла разы болсын. Менің сұрауым, көпчүлүк учурда дини жактан түшүнүк аз болгонго айрым адамдар, мамлекеттик кызматтагы жетекчилер кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып калышат. Кызматкерлерге адилетсиздик мамиле кылып коюшат. Ушундай мамлекеттик кызматкерлерге кеңешти берип коюңузчу санайчы. Эми субханалла, ар бир нерсенин, ар бир структуранын өзүнүн этикасы бар. Ошол ар бир структуранын өзүнүн ичинде уставы бар. Биз ага кийлигише турган нерсе эмес, бирок биздин заман, биздин мамлекет өзү укуктук мамлекет болгон себептен биз аларга эмне деп бере алабыз? Ал адамдарды намаздан тыюга, ошондой эле анын кийип жүргөн дини кийимдерине, дин тарапта болгон кийимдерине тоскоолдук кылганга негизинде укугу жок. Бирок ошол мезгилде военный болсо, мен МВД УКМК тарабында отырған болса, военный болуп эсептелет дагы, алардын мисалы алса бир апрель мезгилдерде алардыкы эмне экен, мындай аткарбай турган деңгээли бар коет. Ал согуш мезгилде да бир нерсе усиление деген нерселерде эмнеге намаздын сен могул убакта окубайсың, монча десе, ал приказ аткарыш керек болуп коет. Эмне үчүн? Ал анын ушундай бир эмеси бар. Бирок бир адам эле мисалы өзүнчө бир кафе ачкан киши келип эле кызды жолуңду чечкин деп аткан болсо, же намаз окутпай аткан болсо, намаз окугандарды кыйнап болсо, анда субханалла ал жерден кетип эле калган дурус болот. А эгерде мамлекеттик деңгээлде отурган бизде бир да жерде мисалы алса, мына силердин эле Жалал-Абад областынын Колтогон Манас шаарында чоң бир кеңсеңер бар. Билесиңер, чоң мындай бир жанында бир мамлекеттик үйүңөр бар. Ошол жерге барсаңар, 4-5 кабатында килейген чоң Колтогон мечит бар. Ынтымак ордого барсаң мечит бар. Ак үйдүн ичине барсаң мечит бар. Жогорку кеңешке барсаң мечит бар. Бизде мындай өтө тыйылган жок. Болгон нерсеси кызматтык абалдан кээ бир атеисттик көз караштагы адамдар отурган болсо, эгер диниңе тоскоол кылып аткан болсоң ал жерден акырын урушуп талашпай кетип кал да башка жумуш издеп. Же болсо аны мындай өзүңүздүн мындай законду билсеңиз, анда субханалла законуңузду колдонуңуз. Элдияр кызы Сабира 7 жашта аутизм менен төрөгөн, шифа тилеп дуа кылып коюңуз иншалла. Аллаху раббан нас, маликин нас, илахин нас, адхимил бас ва шанта шафи ла шифа ила шифа сакам. Алла шифа берсин иншалла.
Асаман азыр учурда жоолуктун өкүмүн өзгөртүп жатышат. Кененирээк түшүндүрүп койсоңуз. Мындай жоолуктун өкүмү бул субханалла өзгөрбөйт. Болгону жоолук бар, бир чупа-чупс бар, бир бар субханалла мындай жакшылык жасалган бар. Мындай толук мындай тыгып алып турган, муну тартып алып турган болсо, эмнекен биягына кенен түшпөсө, анда субханалла хижаб эсине болбойт. Кулагыңыздын мындай басканда кулагыңыздын эмеси көрүнүп кала турган болсо, дурус болбойт. Ошон үчүн мындай тартып туруп, үстүндө дагы бир нерсе жабыш керек болуп калат. Бул мисалы кээ бир апалар, эжекелер, апалар туура салып турат, кээ бирлерге болсо хижаб ателеп ал болсо, кылча берип турасыңар, өзүңөр эмелеп турасыңар. Бул мындай хижаб эмне жанагындай кара деп жана айттык, Афганистан депчи. Ошол көчөгө чыгып атканда хижаптар мындай бир күрөң, же болбосо кара, же болбосо мындай башкача мындайраак болгон дурусак болот. Же көк, силерде көк кийсе туура эмес болуш мүмкүн, мисалы ошондой кийим болуш керек. Анан кандай кененирээк болуш керек. Чүнүктүү болду, хижабтын өкүмү ушундай. Анан хижаб кийгенден кийин, ал хижаб деген мындай десем, ал жабынуу да пайгамбар айтат, акыр заманда ушундай кийинип, бирок жылаңачтар болот деген. Ал кийинип бирок жылаңач болот деген сөздү кийин болот, бирок ич жагы көрүнүп турат деген бир маани бар. Экинчи жагы болсо кийинип турат, бирок субханалла эмнеге бүт денесин баарын көрүнүп турат. Мындай жанагындай бир бели тартылган, бар төш, ат бар көрүнүп тура турган болсо, бул субханалла хижаб эмес, ал кийинген бирок жылаңач болуп эсептелет. Түшүнүктүү болдубу? Мына туура эле айткан бул суроочу. Анан ошо өкүмдү бузбаганга аракет кылыңыздар, туурабы? Ошол нерсе ушундай. Адам өлгөндө ошол рахмат алла болсун. Адам өлгөндө союлуп жаткан мал, тамак, аш тууралуу айтып кетсеңиз, бизде чоң көйгөй болуп жатат. Эми бул ысырапкөрчүлүк болуп болуш субханалла. Өзү ысырап шариятыбызда субханалла бул ысырап болуп эсептелет. Анан 3 күнгө чейин ал жерде тамак, аш кылынбаш керек ошол үйдө. Анан кийин болсо шартыңызда отурган болсо 3 күндөн кийин эмнекен бүткөндөн кийин элди чакырып Куран окуп койсоңуздар боло берет. Бирок момунча кылгын, мындай кылгын деп шариятыбызда эме болбойт. Бирок кээ бир алымдарыбыз бар, азыркы деле мезгилде ушул кылса сооп болот деп айтат. Кылса сооп болот деп. Бирок кылбабайса күнөөкөр да болбойт. Макулбу? Ушуну түшүнүш керек. Анан Куран окутуп туруш, субханалла. Эмне керек мисалы өткөргөн адамга? Биринчиси мүрзө казылыш керек. Экинчиси болсо ал адамга кепин алыш керек. Анан жуулуш керек. Кепинделип туруп анан жаназа окуш керек. Жаназа окуп атканда дагы эркек аял экени белгилүү болуш керек. Болду. Анын атын айтып, баккан атасы, тапкан атасы деп отурбайбыз биз. Бул эркек аял болсо эле болду бизге. Болду, 4 такбир жаназа окуйбуз. Анан талил таш, анан далил таш деп аны айтып, анан узу чыгылбайбыз. Болду, субханалла. Не болдук? Мынакей жуудук, кепиндедик, жаназа окудук, аны апарабыз, субханалла, көмдүк, баргандан кийин Табарак сүрөсү бар, Мүлк сүрөсү 30 аяттан ошону окуйбуз, машалла. Мына ушундай алабыз. Ошон менен ошол мындай жөрөлгө бүттү. Ал үйдүн ичине эч кандай жит чыкпаш керек, түтүн чыкпаш керек ошол үйдөчү, аза кетип аткан үйдө. Анан пайшамбылык, жанагындай деген нерсени бул шариятыбызда буйрук эмес бул. Бул мустахаб амалlardan. Кылсаңыз бар болсо кылыңыз, жок болсо атаандашып бирөөнө тайма кылып, ушуну кыл деп шариятыбыз айтпайт. Жок нерсе ал. Макул андай нерсе жок шариятыбызда. Анан кээ бирлериңиздер бар экен, мындай ушу аябай көңүл буруп алгансыздар, аны кылбаса болбойт деп аркасынан түшүп алып, кээ бирлер бар жанагындай баштык таратышым керек, анан мындай кылышым керек, тиги келип калып Кудай өкүмүн дишим керек, коноктошушубуз керек деген нерсе бул шариятыбызда өтө катуу белгиленген нерсе эмес. Президентибиздин дагы 54-жарлыгы бар негизинде. Ошол жарлыктын ичинде ысырапкорчулукка каршы туруу маселеси көтөрүлгөн. Ошол себептен бул ысырапчылык. Ошол эле мезгилде жанагындай бизге кыз бергенде, субханалла, кээ бирлердин калыңдары 500 000 миллионго чейин чыгып кеткендер бар. Бул нерсе туура эмес нерсе. Качан ушу эки нерсе оорлогондо адамдар динден кайтып кетет. Адамдардын жашоосу бузулат. Бирөөсү жана өлгөн адамга өтө маани бере баштаганыңызда, ал экинчиси болсо жанагындай никелердин кымбат болуп баштаганы. Никеде калың, махыр деген нерсе чыгып кетти азыр, туурабы? Калың негизи өзү эң азында 10 грамм алтын эле басымен башталыш керек болчу. Ол аз эле нерсе, өтө көп эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам калың аз болгон аялда береке бар деп айткан болчу. Бизде болсо сеп бериш керек. Анын мисалга алса бирөөнүн үйүнө баратат, аныкына кухонный комбайн, микроволновка, печенье, сеченье да бирдемке, 10 журкан бирдемке деген. Эми анын баарын силерден бирөө сурап аткансыз, ошол кадимкидей бир соода кылынат да, тигөкө бактылуу болуп кетишин дебейт. Бизде только субханалла эки кайнене да биягында ата баланыкы биягында кыздыгы экөөнүн ортосунда бир мындай согуш жүрөт да, кадимкидей элечи. Мындай намыс согушучу, так тигин жок болду десең, жок андай болбойт субханалла. Нике мындай болот, мынакей. Мына менин Дамыланын баласы бар, менде кызым бар. Дамыл айтты, молдоке кызыңыз бар экен, мага кызыңызды бериңиз.
Мен айттым, кызым көрсүн. Анан кызым баласын көрдү, мындай карады, 1-2 жолу мындай баарлаштырдык, сүйлөштүрдүк. Машалла, караса сокко эмес экен, иманы бар экен, жакшынакай экен. Машалла, кызым макул деди. Эмне болду? Эми дамыла баласы менен келди. Анан мага мындай айтканда илгеркиче деп коеюнчу, мындай бир ушул жерде Кореяда түзүлгөн бир нече эмени берди. Кыздын калыңы деп берди. Мен кызга айтам, мынакей кааласаң сеники. Жок, ыраазымын десе, сиз ала берле, ыраазымын дей турган болсо болду. Бүттү, калың ошо менен калды. Анан никени кыйды. Анан мен айтып атам экен. Бияктан бир 4-5 коштам чакырып, менин кызым турмушка чыкты, болду. Мынакей кетти, дамыла алды. Дамыла менин кызымды нике кыйды, үйүнө алып кетти. Үйүнө барып туруп, анан кийин 10 чакты кошуна чакырып туруп, мынакей баланча Эрмек деген молдонун баласынын кызын мен алдым деп туруп бир кой союп, элди чакырып алып бүттү. Биздечи вайяй. Азыр бүттү, мына эң жеңил жол. Качан нике эме болгондо, арзандаганда оңой болот жашоо. Кымбаттаганда бузукулук, зыналар, ушулардын баары көп. Анан жанакылар жүрүшпөйбү? 10 жылдан бери сүйлөшүп жүрөм. Биз экөөбүз пока не узнали друг друга. Эмнеси бар да атаңыз? Пока не созрели, то есть. Мага ушундай чыкты. Эмнеси бар? Стадии, в стадии дейт экен. Ушундай аз калдык деген сөз экен булчу. Ушинтип анан колуң армашып карасам, жылаандай болуп элесиң, паркта отурган көрөсүң да. Жана жылаан, үй күчкөн жылаандай болуп элечи. Ушинтип ошолордун баардыгы тең субханалла, булар болмок эмес да. Биз өзү мындай бир эл, ушундай эл болуп бартабыз, мындай кайдыгер. Бирөөнүн жашоосуна кийлигишебиз, бирок өзүбүздүн кызыбыздын, балабыздын жашоосун бузабыз. Ысырапкорлуктун баардыгы тең кимден башталат? Силер ким айтты? Кызыңар айтып атабы? Мага 500 киши чакырып, ушундай кылып бергиле деди. Тиги деле күйөөгө тигиңе шашып атат, тиги деле алыңга шашып атат негизиндечи. Силер көргөндү көргүсү келип атат. Ушинтип үйлөнүп калганда болду. Калың канча бул жерде? Канча бердиңер акыркыга? Үйлөндүңбү? Канча эле сеники? Калың. Я. Сеники вообще арзан экен. Жаңы үйлөнгөндөр барбы? Канча болду? Аны айтып коелучу, жашырбай айткыла. Ошончо элеби? Пол ошонун ичинде бар, той бар, Калың өзү элеби? Ошондо $2000, $3000 экен, Кымбат экен. Бүгүндөн баштап 100 000 эле болду. Всё. 100 000ден ашырбагыла. Эң ушундай болду. 100 000 болсун мынакей менен. Субханалла, 100 000 калың бергиле болду. Анан бир нерсе кылгыла. Сеп деген нерсени тыйгыла, кереги жок. Сеп берүү деген 4 мына келин журкандай берип койгула, халас, тамам. Ошол жерге барып жата турган төшөгү болсун. Талап кылбагыла. 100 000 бүттү. Бияктан бир кой союп, 10 жанын чакырып коюп, болду, халас. Сону 100 000 сон болот. Асан устаз, менин ашказанымда жара бар, учурда сизге барып кайрылсам болот. Жок, сиз деген эмеге ашказанда врачка барасыз. Менин 4 уулум бар, болгон суроолорум, уулдарым дуа кылып коюңузчу. Амин иншалла. 4 балаңыз хафыз алым болсун. Мага 2 жылдан бери көз жара чыгып келет. Так, муну эмне айткансыз. Так, ассаламу алейкум. Мен ата-энеме дуа кылып коюңузчу. Иншалла дуа кылабыз азыр. Аллам сизден бизге насаат бизге өзгөчө балам бар. Алланын буйругу менен шифа болуп басып кетсинчи. Амин, Алла шифа берсин. Устаз, күйөөмдүн тапканына береке бериш үчүн кандай дуа кылсам? Молодец мына. Мына күйөөсүнөн күйгөн бирөө бар экен, Ушуга күйсөң эле сен жыргайсың. Макулбу? Күйөөсүнө күйөө кыргызда сөз бар. Күйөө сыйлаган кор болбойт дейт. Ошол жаның, дилиң менен субханалла, ошол бок мурунду жакшы көр. Аябай жакшы көргүлө субханалла. Жыттанып кетсе да жакшы көрө бергиле болбойт. Макулбу? 15 күн соосун жакшы көрө бергиле, макулбу? Айтайын деген нерсемчи ушундай да, бул заманда ушул чоң нерсе бар. Эркек менен аял ортосундачы, мен дайым айтам, эгер аялдар эркекти колдоп турсачы, эркек болуп турган тоону Кытайдан биринчи казып генин алып алат. Ушундай эркек, ушундай элбиз бизчи, бизге только поддержка керек, субханалла. 1 поддержка, 2 поддержка, 3 поддержка, 4 поддержка керек бизге, субханалла. Ушундай. Поддержка күнүгө керек бизге, эркектерге. Ушундай күнүгө поддержка алыш керек, субханалла.
Муну дуа кылгыла. Эркектерге дуа кылгыла, жакшы нерсе жамай кылгыла. Bir нерсе унутпаш керек. Алла аялды, эркекти тиреп турган тирөөч кылган. Устун бар го. Анан биякчан зым тартып койгон болсо, биягына ооп кетпесин мындай туруп турабы? Бул аялына бул жерде тиреп турган, эркекти тиреп турган устун. Мындан чоң мактоо жок. Анан күйөөңүздү дуа кылыңыз, көп дуа кылыңыз. Алла ушу күйөөмө береке бер. Алла ушу күйөөмө ден соолук бер. Алла ушу күйөөмө ихсан бер, ихлас бер. Алла күйөөмө иман бер деп дуа эле кыла бериңиз иншалла. Кудайым буйрса күйөөңүз миллиардер болуп кетет. Так, шам намазы убактысы канча убакытка чейин? Так, киргенден куптанга чейин. Кирет убактысыз, анан куптанга чейин. Ушундай нерсе. Анан бул нерсени мурун эле эме болчу, бирок бизде Орто Азияда адатта биз азан айтылары менен субханалла ак шафак деп коет, анан кызыл шафак деп коет. Кызыл шафак батып кетип ак шафак калат, ошо ак шафак тарап кеткенче чейин же болсо бул жердеги биринчи, экинчи жылдыз көрүнүп калганга чейин деп айтчубуз. Анан дагы бир жерде болсо ошол жылдыздар көрүнгөнчө окуш, көрүнүп калгандан кийин окуш макру деп айтчубуз. Бирок эми азыр болсо эмне фатва ушундай замани дека бизде топ деп отуруп акырында Олжобай устаз билесиздер, фатвада ушундай айтты чоң китебинде. Эмнекен ушу шамдан куптанга чейин бул шам убактысы деп айтылды. Шам киргенден баштап. Бизде аалымдардын фатвасын карап турабыз. Кыргызстанда бир дагы аалым бири-бирине каршы эмес. Макулбу? Бир дагы мына уламалар ынтымагы бар. Бүт аалымдар чай ичип, жакшынакай сонун бирин чакырып турат. Бир дагы бирөө дагы бирөөнө каршы эмес. Бир дагы молдо сен тигисиң, сен нуржусуң, сен сулайманжысың, сен суфисиң, сен салафсың деп нуршашып кылышпайт. Бар кадимгидей машалла масле чечип, аалымдардын ортосунда сүйлөшүлгөн сөз жакшы болсо бир сооп, эки сооп, жаман болуп калса бир сооп таап кете берет алар. Анткени аалымдардын талашы рахмат. Бирок илимсиз адамдардын талашы бул фитна. Макулбу? Ошону Кыргызстанда бүт силер жакшы көргөн, угуп аткан, мына Дамылан окуп кеткен мисалы медресесинде дагы, Сыраж Дамыланыкында дагы, мейли кайсы медресе боло турган болсо, баардыгы тең устаздар бири-бири менен жакшынакай мамиледе, ынтымак тамагында, анан Азирети муфтий субханалла баш болуп, азыркы мезгилде мына баардыгын башын бириктирип, сонун Кыргызстанда машалла. Биздин мамлекет башчыбыз ажообуз да баарын башын бириктирип, керек болсо ошол уламалар кеңешинде канчадан болуш керек пикирин берип атып, мынакей азыр ушундай иш болуп атат. Мисалы биз азыр бул жер жүрөбүз. Абдушкур Дамылан Америкада жүрөт субханалла. Замир Кайыр Раким мисалы Турцияда жүрөт азыр мисалы. Азирети муфтий Катарда жүрөт субханалла. Мына азыр бүт Казы Дамылан баардыгы тең эмеде Нарында жүрөт. Баягы Ошто болушту, Жалал-Абадта силерде болуп кетти мынакей. Бүт баардыгы, бүт сонун болгон нерселер динди түшүнбөгөн кээ бир адамдар эле аалымдар жөнүндө жаман сүйлөшөт да. Аалымдар жөнүндө жаман сүйлөбөгүлө. Аалымдын эти жөнөкөй адамдыкы мындай өлүктүн эти болгон болсо, аалымдын эти уу болот. Аалымдын эти уу болот, абайлагыла. Коркутуп койдум э? Мен багымдан намаз жабып үйрөнүп аткам, машалла. 2 рекет окуп, анан дуа кылып, анан 2 рекет парз окуп дуа кылып, анан аят курсун окуп, зикир тартып дуа кылам. Ар бир дуа кылган сайын уйкум келет, үргүлөп кетем. Уйкумду кантип ачам? Ачсам болот. Анан туура эле окуп атам намазды. Туура эле окуп атасыз иншалла. Багымдатта менин деле уйкум келет, намаз окуп атам. Баардыгы келет, азыр жай. Саат 3-тө туруш керек машалла, туурабы? 3:30 мына башталып калат. Намаз окушуң керек, сүннөтүн окуп алып, анан бир аз зикир кылып отурасың. Анан уйкуп кетесиң, кайра дара ташың керек болот. Күн чыкканга чейин отурушуң. Бул нерсе баарыбызда эле бар машалла. Анан мындай аткан болсо, бир аз басып, бетиңизди муздак суу менен жууп коюп, кайра келип намаз окуй бериңиз. Күйөөсү аялына менден сага 3 талак деп айтса, никеси ажырайбы, 4 бала бар ортобузда, жолдошум кайра нике окуткан, талак түшпөйт. Баары ниетке каралат. Мен ошондой мажбур кылган дейт. Кажалат болуп жашап келем, нике жок болуп. Силер нике кыйган турбай. Нике кыйган болсо, значит ортодо молдо кыйды, туурабы? Бир жолду таап да. Анда бу жакта биздин тиешебиз жок. Негизичи, бир талак чечилди, бир жак менен муфтий менен болду, халас тамам. Бизге тиешебиз жок уже. Бирок талак сөзү жаман сөз. Аллахка аны пайгамбар жакпайт. Бул сөздү абайлагыла, жөнүнө бере бербегиле. Бираса талакты берип салган эркек кор болот. Ал эми талак сураган аял, кечирип койгула. Мен айткан жокмун. Пайгамбарыбыз айтып атат экен. Көчөдө жана ургач итти көрөсүңөр, ошонун аркасынан толтура эркек иттер чыгат. Алла ошондой кор жашоо берет деп койгон. Кыргызда сөз мындай кыска жазылат. Кеткен катын жаман дейт дайыма. Кеткен катын эч ким жакшы деп айтпайт.
Ошол себебинен сүмдекен анын аркасынан деп жанагындай бир кээ бир аңгы эркектер бар, ошону аңдып жүргөндөр бар. Ажырашкан аялдын аркасында жүргөн. Керек болсо субхана жесирге барып сооптуп жүргөндөр бар, келешолор бар. Дейин дегеним аял кишини кордоп койгон өтө көп. Пайгамбар ошол себебинен өтө назик сөз айткан. Пакиза таза аялды бузуку деп айткан, эң жаман тозоктун тозогуна чөт деп айткан. Bir taza ayaldı, mesela taza ayal, buzulgan emez, hiç kimden жүргөн emez, hiç neyse olmaz, taptaza, tazım жүрөт, hiç kimden olmaydı. Бирок эмне кылды? Bir buzuku, аны ne dedi? Ушуна buzuldu dedi. Ошол эле мезгилде эркек менен аял киши, эркек киши түн ичинде болот экен эртеси барып алып туруп, көчөгө ошол аялга ушундай болду деп айтып жүргөн эркек бул эң жаман эркек деп айткан. Ал күбөлүк өтпөйт, аны менен сүйлөшпөгөн, ал бузукулукту айтат. Көрүп атасызбы? Демек, машалла, талак сөзү бул Аллага жакпайт. Талак сөзүн айтпагыла, талашпагыла бул жөнүндө. Башка ачууң келсе жогол деп кой. Так, саламатсызбы? Саламатчылык намазда оюм буну уже айтып койдум. Так, менин башым чыңалып, жүрөк титирейт, дем кысылып, кулак, баш ылдый тартып тырыштырат. Көпчүлүк өзгөчө похоронго барганда кармайт, муунтуп бир нерседен корккондой болуп жүрөм. Ушуга жооп берип коюңузчу. Psikologga bardınız mı? Ben şunu sırayım da cama gelende düşündü adam siz psikologga bardınız mı? Psikiyatrga bardınız mı deymiz. 2 yıldan beri ушундай вакытта көрүнүп келген. Колдорун чымырап тырышып карап кер жүрүп турат. Больница диагноз таппай кыргызча дешип татат дейт. Анда мага келип түкөн болсоңуз анда субханалла, анда эчтеке деле элбайсыз, анда успокоительный ичиңиз. Мындай айтканда бир гимнастикаларды кылыңыз, сөөктөрүңүздү тарттырып көрүңүз. Балким башыңызда бир проблема пайда болуп калгандыр. Муну да карап көрүш керек да. Сөзсүз эле субханалла бардыгы тең эле жанагындай бир жинге талак кылып калбайт да. Кээ бирлер бар, эми сыйкырлар бар, уланып турган карадыбалар бар, ошону кылышы мүмкүн. Так, талак маселеси боюнча экен түшүнүк берип койсоңуз. Менин 6 балам бар. Жолдошум мага талак берип салган 3 жолу экөөбүз балдар үчүн жашап эле жатабыз дейт. Ушул мейман мынакей Дамбулага келгиле, күйөө экөөгө келишкен керек. Бул бир эле суроо менен болбойт да, талак маселеси дайыма ушу эркек менен аял ортосунда чечилет. Мынакей Дамбула сизге, сизге иншалла муну молдоге чечип берет. Суроо кредит арам менен бизде кредит алуучу өтө көп деп. Уктум жана хобала берген турбайсыңар бана. Кудай менен иштейм деп. Субханалла дейт аласыз эми. Нәфсиден мен таянамайчы кызыл кекиртек далай жерге секиртет деп субханалла кызыл кекиртектин айынан канча деген эмелес алып алыпсыңар да. Эми Кудайым кечирсин, эмне дейбиз эми. Так, суроо аял эркек зына жөнүндө. Эми зына арам жана айттык иншалла. Менин суроом сизге, менин балам талма менен ооруйт дейт. Эгерде талма болуп берген болсо, ошол эгер башы таза болгон болсо, 3 ай окутса, молдоке келип айып кетет иншалла. Азыркы жаштар эң көп кайсы катаны кетирип жатат деп ойлойсуз? Убактысын жеп атышат азыркылар. Эң көп катасы жаштардын убактысы кетип атат. Убакыттын бардыгы тең телефон менен. Убакытты только уйку, телефон. Илим алуу жана өсүү деген нерсеге кыметпей. Ошол эң чоң каталык жаштардын ушул эки. Убактысын текке кетирип атат. Убакыт, только убакыт. Ички тынчтыкты сактоо үчүн күн сайын эмне кылууну сунуштайсыз? Бир жаман адаттан аруунун эң натыйжалуу жолу кайсы? Ички тынчтыктарды жок кылуунун эң жакшы жолу бул субхана спорт. Күнүгө такыр болбогондо 10.000 кадам басыш керек. Баарыңарга мен совет берем. Уялбагыла. Өзүңөрдүн ден соолугуңарды караш үчүн уялбаш керек. Эгерде уже спорт кемелер боло турган болсо, машык кыла. Машыгуу, басуу бул спорт шариятыбыздын эң алдыбы. Мисалы алса, биз да айтабыз. Денеси күчтүү болгон эркекке аялга жин шайтан жолубайт, сыйкыр кирбейт. Керек болсо арам тери менен көздөр чыгып кетет. Ошону бергеле жанагындай бир өзүнүн денесин муздак суу менен да башка нерселер менен кадимкидей жанагындай бир күчтөнтүш керек. Ошону бергеле жакшы адамдар менен болуш керек. Бирок эч качан музыка укпагыла. Музыка угуу жүрөккө кыжалатчылык алып келет. Жүрөгүңөрдү бузат. Жүрөгү акылды бузат. Бул адамга тескерин чыгса, мен бир эме айтып берейин силерге. Жазда келем дедиң, келбедиң. Чайда келем дедиң, келбедиң. Күздө келем дедиң, келбедиң. Кышта келем, ал качан келет аны? Өмүр бою сүйүп жүрүп өткөндөр бар ошондо. Келбейт ал.
Ошол мындай кээ бир ырларды мисалы убакыт мени дарылаган жок, көндүрдү деп коет го. Анан субханалла көндүрбөгөн эмне болду эле? Башка катынан сурашты бар. Жөн эле бир нерсе арман кылыш эле ушинтип берет да, арман канча көп уксаңар, ошончо жашагыңар бузулуп баштайт. Шариятыбыз субханалла здоровый образ жизни кылууга буйрат. Макулбу? Кыжалаттан чыгыш керек. Анан бир жаман адаттан кутулуу үчүн бир жакшы амалга өтүш керек. Ал пайгамбарыбыз айтат го, бир шектүү нерседен шексиз нерсеге өт дейт. Бул пайгамбарыбыз 15 кылым мурда айтып койгон. Шектүү нерседен шексиз нерсеге өт дейт. Мындай айтканда жаман адатың барбы? Жакшы адатка өткүл сразу. Мына ушул эң жакшы амалдардан болот иншалла. Устаз мени басып кыйнап атат, эмне кылыш керек? Гусул дарат алып кийинип жатты. Атам 3 ай мурун кайтыш болду. Жаны чыгып атканда жанында болдум. 3-4 жолу наар барып келип жатты. Келменин башында туруп эскерип турдук. Өзүмө келген маалда айтып жатты. Анан жана чыгып кетти, жаны чыгып кетти. Ахирети кандай болду ойлону берем дейт. Эми ал субханалла барганда айтып берет өзү сизге. Азыр болсо пока кыжаат болбоңуз иншалла. Макулбу? Болду, келип айтып тур, болду иншалла. Эми бул ушундай эле тема да. Кээ бирлер аябай серьезно отношение кылып алса ошотчу. Өлгөн адамдын тагдыры чечилди. Өзүңдүн тагдырыңды чечти. Намаз окуп атасыңбы? Орзо тутуп атасыңбы? Куран окуп атасыңбы? Ой, аялың менен жакшы жашап атасыңбы? Күйөөңө жакшы мамиле кылып атасыңбы? Илим алып атасыңбы? Жаштыгыңды кантип колдонуп атасың? Аракет кылып атасыңбы жашоого? Бутка турганга аракет кылып атасыңбы? Же жатып алып эле баягы алматы жозулушту. Мен бир досум бар. Асманга түкүрсөм дейт, бетиме түш дейт да. Az bari ошондой асманга жетти түкүрүп бетине түшөт, кайра күнөлү баягы түкүргөн өзү эмес да түкүрүп күнөлдө бетине түшкөнчү. Ошондой болбош керек. Өнүгүп өсүүнүн алдында дайыма аракет кыла бериш керек. Мусулмандын мына караган мен бир сон нерсе айтып берем. Пайгамбар күлү күчтүү болуп туруп, күчү бар, акылы бар болуп туруп, үй бүлөсүн кедей чыдап кетсе ал бизден эмес деген пайгамбарыбыз. Мотивация о. Просто биз кылгыбыз келбейт да. Жайлоодо жан баштап жатсам сонунда. Биз ырыбыз ошол да. Балдарыбыз керелден кечке тың монтип үйрөнө беришет. Кытайлыктарды кара тетиже боякка чейин кирип келишти уже субханалла. Кечке чейин балдарын жанагы машинаңда туатчы. Биздикилер только жайлоодо жатып эле жыргап эле жүрүшүбүз керек да. Жок, андай эмес. Өсүштүн айласы болуш керек да. Ана келатам тетиге жумгал деген жерде бир эмеде балыкчы жыр айткан, жумгал кире беришти. Анан ошо балыгын жейин деп барып карасам, мындай карасам бир киши жатат. Кейдим да таң көр дүнүйө. Алланын элчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлгөндөн төрөлгөндөн өлгөнгө чейин илим алгыла деген. Бул төрөлгөндөн өлгөнгө чейин аракет кыл деген сөз. Тур бутуңарга тургула, бай болгула, жакшы жашагыла, сонун жашагыла, ахиретиңерди унутпагыла деген десе бир карасаң тиги жерде жатат. Мас болуп жатат. Кейдим аябай кейип кеттим. Атаң көр, ушуларды көрүп биздин жаш балдар ушунча болот экен деп атпайбы азырчы. Мынакей бүгүн эчтеке болбой калды да мына. Бүгүн Алла бербей койду. Мына бүгүн банкрот болдуң. Алла бир жагын жапса 9 эшик ачык турат дагы деле. Эч качан Алла Таала пендесин тыштап салбайт. Сенин болгон сен кадамыңды. Алла айтат, силерди Алла Таала айтат, биз инсанды даиф, алсыз кылып жараттык дейт да. Бирок биз аларга жол бердик дейт. Алла бизге жол берген, биз аракет кылышыбыз керек. Эч качан жатып албаш керек мусулман. Жатып албаш керек. Алма буш озуна түш деген ал бейишти эле болот. Буяктан силерге эч ким жакшы нерсени убада кылган эмес. Бул дүйнөдө намаз окуп Алла деп чата берип турган болсоң, субханалла, бай болуп кетип турган болсо, анда бүт эле тетиги көчөдөгү мардын о Алла дегени болуп кетмек. О Азирети Умар радаллаху анху айтат. Мына карап тургула. Бир мечиттин жанында көп адамдар тизилип турганын көрүп, пайгамбар эмне турасың? Зикир кылып атабыз Алланы. Анан дейт, Алладан тилеп отурабыз деп, о таягы менен көтөрүп чаап кулап чыккан экен. Тур, Алла асмандан динар менен дирхам жазып, тур кесип кылгыла деген экен. Дейт деген нерсем намаз парз, ал Кудай менен ишиң ал, сен кылбасаң күнөөкөр болосуң. Бирок Алла Таала субханалла намаз окуп алла, эчтеке кылбагыла деп айткан эмес да. Алла Таала аракет кылгыла, жакшынакай жашаткыла, сонун болгула, жашоонун жакшылыгын көргүлө деген да. Эми бул уже мен уруша баштадым уже. Ошондой, просто кебелдеп өткөрөсүң. Так. Касыр намазында 2 рекат фарз намазында эле окуйбузбу? Же бир устаздар сүннөттү кошо окула дейт. Биздин ханафиде сүннөттөрүн кошо окуйбуз биз. Болду, на том всё.
Мен сізге бере тұрған сұрағым, біздің ұлымыз биыл 9 жыл бүтті, медресеге тапсырамын деп аябай даярданып жатат. Біздің ұлымыз 7 жашында намаз оқиды, ораза тұтат, атасы қарсы болса барса болады. Ушул медресе қанша жашында барыш керек. Біздің медресеге алып келдіңіз, иншалла 9 класстан баштап биыл жаңа аштым. Құдай бұйырса, Шабдар ата медреседе қары болып атат, қарылық емесі, медресе қары илимде оқиды иншалла. 4 жыл оқышат, 4 жылдың ішінде Құдай бұйырса Кудури китептерден Хидаяға чейин барып қалатып атам, бирок 30 пара Куран толугу жатат шығар иншалла. Анан бизде азыр эмеде ошол эме мүдүр кылып Нур Камал каар деп дүйнөдөгү 10 кыраат ээси, дүйнөсүндө 10 топ 10 деп коет да, үн жагынан келген. Ошол биздин Кыргызстандын таластык жигит, иншалла ошол мүдүр болуп келген, ошол өзү окутат да каласа. Анан балаңызды берсеңиз болот, алып келиңиз. Баарыңарды алып келсеңер болот. 9 класс бүтүп, анан мектепте окуталы деп ойлоп атабыз. Мектептен де окуш керек болот, Кудай кааласа, иншалла. Жатаканасы бар. Анан пока эмесим эме чечелекпиз, контракт кандай болот. Пока бекер болбойт, анткени биринчи жылдары ушундай. Примерно 15 жыл болот го. Жылга, бир жылга 15 жыл болуш керек, иншалла. Мен кафеде иштейм, повар болуп элге тамак жасап күнүнө тапкан акчам адал рахмат. Эмне үчүн арам болуш керек? Адал, алтын адал. Жасай бер. Эч проблема жок, машалла. Жасап атканыңызда бисмилланы унутпаңыз. Жасап атканда ошол тамак этти карап коюңуз, адал келиптирби деп сурап коюңуз. Любой этти бере бербегиле. Анан жана кошулмалар бар, жана кичине шектүү болгон кошулмаларды кошпой коюңуз. Адамдарга пайдаңыз тийсин. Эмне үчүн ким айтты экен повардык арам болот деп. Болсо анан бирөөнү урдасаң, жок, ошол келатканда анча-мынча эт сала келсең арам болот, Кожоюн уруксаты жок. Өзүм барлык жактан аракет кылып, иштеп акча табам. Жолдошум көп бербейт. Квартира, тамак ашка өзүм табам. Жолдошума түшүндүрө албайм. Бир нерсе болсо кайын журтка мен күнөөлүүмүн. Эмне кылам? Там ошондо. Күйөөң эмне кылат анан? Жатат, иштебейт. Так, өзүм бар жактан аракет кылам, иштеп акча табам. Жолдошум кол бербейт кандай? Көп бербейт. Квартира, тамак ашка өзүм табам. Жолдошум түшүндүрө албайм. Туритен экен да, Жана балалардын ичинде барга туритендер жатуучара. Ары бар го, ошо арылардын ичинде туритен бар. Аны акырында өлтүрүп коюшат го жанагыларчы, орустар. Туура эмес, конечно. Сиз эми аракет кылып аткан экенсиз, муну айтып көрүңүз, эмне кылам мен? Мен эмне деп айтам эми? Ажырашып кетти айта албайм. Эми байкуш өлүп калат го, сен кетип калсаң. Ачык өлүп калат бул. Койгула. Рахмат сиңе. Чын кээ бирде мындай жүрөк жумшак ыйлаган келип кетет, ушуну уккандачы. Же бизди атам ушундай үйрөтүп койгонбу? Мисалы мен такыр иштетким келбейт. Үйдө отуруп бир нерсе десе, ошосуна доза салам да. Эмне үчүн антип келсем, Алла аялды алсыз кылып жаратса, бизге эркекке берсе, төрөшсө, яна биз күн-түн биздин кидишабыз, кирүүбүз жана кечке чейин турса, анан субханалла бул жака иштеп, тамактап, анан мени иши бакса. Акылыма кирбейт чыкты. Вообще түшүнө албадым мен муну. Кой, андай кылып. Көп эле берет ушундай суроо, такыр жооп бербейм ушугачы. Аны айтам субхан, эркектер андай кылбаш керек. Биз алсыз кылып Кудай Таала берген аялдарды биз багышыбыз керек. Мына 70ке чыксаңар да, мына алдыңар 70ке чыгып калсаңар дагы, тактыр болбосо балдарыңар багып атса деле калп эле сыртка чыгып бир таш тепкилей бергиле. Чын, анткени ошо кыймылдап турганыңар жакшыраак. Макулбу, ошол дагы пайда. Бар дагы огороттун чөбүн жулуп, машалла. Ошо кемпириңдин буту баса турган жерди акырын чыпырып тазалап берип жүрө бергиле. Ошол пайда, машалла. Макулбу? Кой эркектер жатпагыла. Астагфирулла. Мен намаз жаңы эле баштагам, бирок ат-таятта адашып кетем. Китептен карап окусам болот иншалла. Жаттаганча болот. Саламатсыз, кыз киши чет өлкөдө жалгыз илим алса болбойт, такыр болбойт. Бул вопрос ишертип бүттү. Махрам жок болбойт, жакшы эмес. Үйдө эле отурам деп. Бул жерден окумда, биякта барбы бир нерсе? Жалаватка окуп кел, байкеңди акаңыздан кирип алып окуйсуң ошол жерде. Бирок карап туруш керек. Такыр болсо эми 18 жаштан күйгө тийм машалла. Үй бүлөдө бардыгына күнөө коюлса, баарын келинге жана аялды күнөөлүү кылып бөлүп мамиле кылса, эмне кылуу керек? Чыдаш керек.
Ана мен ушуну чыдаш керек десем эле мага комментарий жазышат. Ушул эле молдо чыдады атып бар өлтүрмөй болду дейт баягы. Мындай да мына мен силерге бир акыл айтайын, мында бир нерсе айтайын, мына карагыла. Негизи акылды сүйлөп коюш оңой. Бирок бир проблема жооп бериш бул оор. Мен ошол же мындай деп айттым, мисалы сенин жаныңда ошол күйөөң, кайненең, келинчегиң, дагы бирөөлөр мисалы силер жана силерди түшүнбөй аткан болсо, мындай карасаң, ал сени өмүр бою түшүнбөйт. Ошон үчүн ошол жерде болуп аткан жакшы процесстер бар да, ошону шак кабыл алып жыргап жашай бер, машалла. Бирок ажырашып кетип, мындай карасаң эмне бар? Көнүп калган, күнү урушат, баштады деп коесуң, кулакка мындай жанакындай бар, салып кой. Болду, жашап жүрө бер, машалла. Эмнеге сен мындай карасаңчы, кээ бир убакыттарда көп аялдар ушундай да мону зацикленный болуп калат. Бул же оор болуп калат. Андан көрө жыргай бергиле, машалла. Эмнеге любой нерсенин аягында бир жакшылык бар. Чын, мен бир сөзүм бар да, бир кариндай дайым айтам, ал силерге да айтам. Мынакей, неберенин жытын жашоого күйүп, түтүп, сабыр кылгандар гана жыттайт. Мына унутпагыла, неберенин жытын жашоодо күйүп, түтүп, ана сабыр кылгандар гана жыттай алат. Башкалар жыттай албайт. Дүйнө, бул дүйнөдө, бул жашап аткан мындай шарикте жер деп айтылган. Бул дүйнө дей турган болсок, бир дагы нерсе жеңил болот деп уада кылган эмес Аллах. Барды фамшу фи манакибиха ва кулу мин ризқи ва илейхи нушур. Аллах колуңарды кыймылдаткыла, аракет кылгыла. Өзү рызкыңарды тарап издеп кеткиле деп Аллах бир нерсеге байлап салган. Анан кийин жашоодо Аллах оор болуп аткан билип Юсуф деген сүрөсүн айтып койгон. О, Юсуф сүрөсүн карагыла. Окуп көрсөңөр, кыргызча мааниси Юсуф деп окуп көрсөңөр, эй пайгамбардын баласы, о, муну кудукка түшүп атат, сабалып атат. Ким сабалып атат? Бир туугандары сабалып атат, кудукка салып атышат, карышкыр жер деп атат, сатып ичти акырындачы. Жашоодо ушунча оор болот экен да. Жашоодо ушунча пайгамбар Якуб алейхиссалам көзү карабына тунар апак басып кетти, көрбөй калды. Эчте ошо баланын кайгысынан. Анан Жабирейил деген периште келип айтат экен, эй Якуб, ой Жакып, сага эмне болду? Алладан сага кабар келди. Аллах айтты, бир жүрөктө эки нерсе болушу мүмкүн эмес, сүйүүңдү танда деди. Дегенде Якуб пайгамбар да болбой эле ойгонуп кетти, я Алла кечир мени деп жүрөгүнөн баласын чыгарганда, аны Аллах 20 жылдан, бирөөдө 40 жылдан кийин субханы ошол баласын падыша акыбалында бу дүйнөдөгү эң фазилеттүү адам арасында кайтарып берди кайра. Жашоодо чыдап туруп, анан Кудайга таянган гана адам ошол акырында ийгиликти көрөт. Мен ушуну айтам, келиндер. Ушуну айтам, күйөө балдар. Машалла, Аллахым разы болсун. Пландаштыргандан да эме болуп кетти окшойт. Субхана 3 саат жетиштүү болдубу? Же бар дагы бул жерде 2 сааттык. Бирок рахмат, Алла разы болсун. Мен эми көп сүйлөп маза кылып салбайм. Сиздерден Алла абдан разы болсун, машалла. Дуа кылалы. Биз сиздерди ушул жериңиздерге келгениме өтө ыраазымын. Мен өзү рахат ала берем ушул жерге келгендечи. Кээ бирөө сурай берет, чарчабай жок, мен кайф алам дейм да. Качан молдонун тили, молдонун сөзү, шарият айтылып турса, бул нерсе өтө сонун. Жашоо, Кудайым буйруса, эл журт бар нерсе ордуна келет деген сөз. Ушундук талап болуп турса, машалла жашоо болот. Бир нерсени унутпагыла. Алла сиз менен бизди жакшы көрөт. Алла сиз менен бизге эмне керек экенин билет. Алла бар нерсени эсеп чоттоп койгон. Алла болгон сен Аллага тобокел кылышыңды, Аллага ишенишиңди жана бул дүйнөдө туура кадам ташташыңды күтөт. Демек, тагдырыңды балтага чаппай, тагдырыңды байлап койгоның жакшыраак. Мына ошондо иншалла табыз. Амин. Субханака ва хамдика анта астагфиру ва атубу илейк. Аллахым ушу жерге келген, жана келип отуруп кеткен, жана келип ниет кылып келе албай калган баарыбыздын күнөөбүздү кечиргин. Аллахым ушул жерде ушул иш чараны уюштурган, ушул иш чарага көмөк көрсөткөн баардык инсандар Аллах күнөөлөрүн кечиргин, өзүң райым кылгын. Жана Аллахым ушул жерде, ушул үйдө, ушул жерде ар бир айткан сөзгө амал кылышка тоофик бергин.
Allah'ım gelinlere жақсы kayınene bergin, kayınelere жақсы gelin bergin, erkekler жақсы жубай bergin, жубай берген болсаң адалдан bergin. O Allah, эгерде аялдарга жубай берген болсаң, аларга адилеттүү кыла турган, жакшы карай турган, динин тургуза турган көйлөрдү бергин. Балдарыбызды салих, таквалардан кылгын, ар бири жаман көздөн жаман сактаган Аллахым. Мамлекетибизге бекемдик берген, кубат берген, иштен сырттан келген душмандан сактаган. Allah'ım o şu önü ölsün yolunu tırağız. Allah'ım özün önü ölsün yolunda jardam bergin. Jana ajabızga da Allah rahim kılgın. Ağa rahim kılgın.